Kelişim men üstümen eskertüsüz. Mizamsız eskertüsü berip koygan ekan. Пайдаланып турган оозун көрө турган мезгили келгенде жерин алып туруп Sen kimsin de onu alıp cırtı vergen aysak Бирок ушул ар бир келишимди өкмөт карап отуруш керек эле. Келишимиңиз бүтүп атты 30 күн калганда эскертүү бериш керек. бир ишкерге берип, бир ишкерди тепкиле экинчи ишкерге колго көрсөткөнгө мыйзамсыз болобу? Акча, кредитке акча алып ал жерге көктөтүп койсо, ал жерге кызыктар болбойт. Себеби жайыт пайдаланып аткан бул киши болсо, Документ бар бекен. Bilmem buna Анда tuzuk verip айтпаңыздар. koymamız. Бул жактын укугун дебелеп койбодуңуздарбы? бул отказ кылып өзү мен иштетпейм дегенде ошол кишиге беришиңер керек. Бүгүнкү күнү асыл тукум жок экен. Мекен адреси ушул болуп атат. Биз барып тарткан жер, ал жерде мал болуп атат. Ал жердин адреси башка, бул жердин адреси башка. Үстүңүздө өкмөтүңүз, анан аким баш болуп барган дез азыр барып туура сүйлөңүз, эже өзүңүзгө эртең крайний сиз болдуңуз. Силер деген Абдуллах Бедер. ишкер бала азыр мына жерди сатып алып койгонбу? Бул ишкерди колдобой, муну кайтып артта банкрот болуп тургандай кылып туруп баш. Ал жерде малчы айтты, жакында келет деп айтты бизге. Ал жалган сүйлөңүздөр малчысы. Эгер аны чалдырдык, ал жерде асыл тукум малдын кою дагы жок, уyu дагы жок. Ийик турат кийинки келген ишкер. Мен буну айтып акимиятка бардыгына кыкшадым деп туруп айтып берди видеодон көрөсүз. Сиз оозурун көрөйүн деген малда кредит төлөнүп бүт эле учурда эле келип буларды жокко чыгарып кайта колдоно турган договор мына. Августтун 31-инен асыл тукум малдары келбесе, жерди автоматсыз өзүңүздөргө кайтарып келишим кылып берем деген. Erkekçe söz. Эркекче сөзүм деп Бала сөз бергенди. берген. Вот именно сизге андай ишкер эмне керек бар эгерде бул Baya gisar koyun var dep adres uşu yerde Кинигада uşu yer. эч нерсе жок, кирип чалдырса. Биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, айыл министри Бакыт Төрөбаевга биздин ушул кайрылууларыбыз жетет деп ишенемин. Ушу айылда элек жериндеги дыйкандардын укугу тебеленип кетип атат. Ушуларды калыстык менен чечип беришиңиздерди суранат элек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз 2 числа саат 11:35. Жаргыргон айылы, Жаргыргон айылынын İşanı ayıl ökmet. Исанов айыл өкмөт Жаргыргон айылы жайытындабыз, Cahit'ten. Тоодо аба соонун, Кыргызстандын өзү ала токурчаган жерде да абасы таза. Илгеркилер эмнеге кооруган эмес десең, абасы таза, натурал тамак жеген, кымыз, айран, сүт. Ошон үчүн бак 90 байлар, 80 байлар төрөлгөн экен да, машалла. Аты жөнүңүздү тааныштырып, бир эмеңизди, үнүңүздү биз ушул Талан YouTube каналы аркылуу чагылдырып беребиз. Шашылбай болгондо айтып бериңиз. Биз эми ушул Жаргыргон айылынын тургунунун үнүн жеткизели деп келдик. Бир жумадан бери келе албайбыз. Суранганынан бүгүн атайын убакыт алып келдик. Бул кишинин да арманы бар экен. Мыйзамсыз мага кичине давление болуп атат. Менин жеримди, мыйзамдуу жеримди бирөө талашып атат. Анын да бул жерде жерлери бар. Жер аздык кылып менин жериме өттү. Буга чейин мен бул жерди мыйзамдуу жайыт комитетинен алып, келишимим бар, төлөмдөрүм бар. Бүгүнкү күнү мыйзамдын негизинде продлевать эткенге биринчи укук меники. Бирок өкмөт тарабынан, жайыт комитети тарабынан бүгүнкү күнү ушул мен мээнет кылып кредитке акча алып 8 гектарды тосуп чыгып мээнет кылып максатыма толук жете элек. 3 жылдан кийин продлевать, 5 жылга продлевать этишим. 5 жылдан кийин дагы 10 жыл, 15 жыл мыйзам талаасына ошондо жайыт эрежелер боюнча договорду акырындык менен узартып, анан мен бул жерди келечекте туристтерди өзүнө тарта турган бир туристический зонага айлантам деп максатыма жетпей атам. Үнүмдү жеткизип берчи деп сурангандан атайын келдик да. Өзүңүздү тааныштырып, мына камера сизди тартат. Тоодо таза абада шашылбай, кайрылуу жака кайрылып болгону баштан баштап бул кандай, бул жерге келип калдыңыз, кантип бул жерди алдыңыз мыйзамды, кандай төлөмдөр болгонбу, келишимдин негизинде бул жерди эмне кылышыңыз керек эле, милдеттериңизди аткардыңызбы, анан жерди сизден ким талашып атат, ал адам кандай тургун, ушул жөнүндө толук маалымат берсеңиз. Бисмилла. Ben uşul ayıldın turgunum, Jargırgан ayılın turgunum, Kalmuratov Danyar. Men 22 жылы өкмөткө түсүп, жайыт башчысы менен келишип, ушулар менен мына жерде алганмын айрандага. Мына ушул жер экен да, мындай талант чагылдырсаң, мына ушу 8 гектарды айланып тоскон экенсиз. 8 гектарды биринчи жылы Kalış Prolkmen toskumuzu mal taşıyıp ağılda bala örgenden 23. жылы kayradan çetkadi oynay tosuldu da bul jerç kıvıras kat getir. Bul için ben kredit algamın, ona kreditin dokumentleri de var.
Kança kredit alasiz? 1 milyon alganmız. 22-nji şu yer toşam şu yerde kiçine bola turgan gelecekte turizmni bir neme kılamın degemde mına şularga kayın, arça yegip durup o tamala turgan mına eldi tartap şirketine bir neme açamın degen oy bolgan. Бүгүнкү кредит төлөнүп атабы? Төлөнүп ата. Kança jыл 20'da da 5 yıl algan buldum. O kredit üçün barjağım satıp da alıp büttüm. Анда канча? Кыйналыпчы, мен өзү 5 жыл калсаңыз 27-жылга чейин болуп калабы ошондо? О, 27-ге чейин кредит төлөнүш керек экен. Kredit төлөп atam. Barjağım satıp büttüm bu yerden. Келишим барбы, эски келишимиңиз? Eski kelişim mınanda turat. Mına 22-nji жылы 22, 23, 24 ködörü men kelişim tüzülgön. Jayit başçısı men kelişip mına peçetler vurulup bardığı pütkön. Anan keyin bu yerde kvitansiýasy mına bir kez hareket ete turgan bolsak, bu yerde dagı düşündürüp keten bir baştan keyin. Bu 24-nji жылы dekabrda surogu pütkön. Men barsam keyingi жылдан gelin degen bular. Jayit menen hökümet keyingi жылdan. Keyingi жылdan keyin barıp yanvardan 16'sında bargamda tölöň degenden keyin tölöňe mına kvitansiýasy 24 5-nji жылды kvitansiýasy Бул келишим бүткөндөн кийин жаңы келишимдин уже арендасын төлөгөнсүз. arendasyny tölödüm. Toluk tölönbey kalıp kayra 19 martta var. 15-январда төлөгөн экенсиң, жарымы 8980 сом төлөгөн экенсиң. Акча жок болуp kalıp keyingisini tölöp martta vardım. Martта barganymda mınanda kaganyn tölödüm. 19-мартта төлөгөн экенсиz. Bular 225. hiç teke oyu jok bolgan. Bizde muna karapayım el bilesiňer. Bir neme satıp anan keyin aloktor tögöbüz da. Magazin, sodada iştebesek. Bunun siz kantip bunu 1 жылдыктан 2 böltүп төлөп атасыз, эгер колуңузда документ келишим жок болсо, Bundan сизге бүгүнкү күнү жерди бербей атса, мыйзамды оформлять этпей атса, кантип төлөм кылыңыз? Договоруңуз кана? Ekincisinde mınanda berilgende Mart'ın 16'sında mınanda dagor bergen kelişimde mına жерден. Kelişimde mınanda dagor berip, mına kvitansiýany alıp, uşu oydan mına jerde mına kvitansiýalarda peçeti turat mınanday. Ayıl başsın mına İsan ayılıpdan peçeti turat. Mına peçeti. Şular menen alıp, kelişimde alıp, şu oydan boldu da üyge geleberip süýüňen boydançı dardalaňdapçı. Anan gelip üyge gelip giyin gel mınandan gelip durup gelinçegim mınan peçeti jokka den kayra bardım. Kayra barsam sizdikin giyin görebиз falan tükün degen boydan alı gide kılıverdi. Barıp durup 25-жылы 19-мартта берилген экен, а? 28-жылга чейин сизге жаңы договор түзүп бериптир, а? Canı da gör tüzüp berdi. Кол жокко. Bu kopyası, bular Sen kolu fayda jok. etmez. Ben bunu bergende Мы Примкулов дейт. Мирланбек Примкулов сиздердин бүгүнкү азыркы айыл өкмөтүңүздөр да. ayılo başçı. Кол коюп болуптур, he. Şulardı men abını al. Berse men kol koydurбай gele berpim. Nerede kartası menen? Ver жердин Мына kartası. жерди мына ушул иштетип аткан арендага сизге баягы арендага эмес. Бул жайык жабык убактылуу пайдаланууга берилет да. Анын акысын төлөйт. Мына төлөмдөр ошол акысы да, э. Төлөмдөр. Мына картасы экен, э. Anan Анан keyin bul berin keyin alıp kalabız dep turup keyin kol koyup berem ben barıp turup anan al oşa жерine kol koyup berem deyip alat da bunu. Bunu keyin oşa boydan men jer maga kaldı da ötkörüp berdi de men şanaňdap jüre berpim de. Görse bul nerge peçat urup aptır. Кол коюп болуптур айыл өкмөт. Kol koyup aptır. Bu kelişimdi berip kvitansiýany zakony töletdi 16 ming 25'ke. Anan keyin 19 may günü menen büröge neme kılıp koyuptur da. Kelişim men üstümen eskertüsüz. Nizamsız eskertüsüz berip koygan eken. Азыр бүгүнкү күндө бул жер башка бирөө колдонуп атат ошондо. Мыйзамды кимдир бирөө колдонуп аткан болобу сизден башка? Сиз менен договор түзөт. Колуңузга мындайча айтканда азыр бул жараксыз да, мыйзамсыз келишимди берет. Айыл өкмөт кол койбойт, бирок сиз мыйзамдуу банк аркылуу 200-ге бөлүп, Рес банкка жалпы канча дейт договор 16 миң дейт, 16 миң төлөнгөн. 16 миңди договордо 16 миң экен жайыт акысы. 16 миңди сизге төлөтөт. Анан убакыт өткөндөн кийин кимдир бирөө сизге Келишимди байлашка берет. чыгат дагы. Бул жер меники, бошотуп кой дегенде анан сиз билип атасыз. Анан билип атам. Жериңиздин үстүнөн дагы бирөө бар экен. Dagı birösü eге bolup çıka kaldı. Anan karasaң men kelişimde bana peçat men kolu jok eken. Anan kızık bul kanday dep teristirip oturup barsak men bana
eski kelişim kiftansasın da sen giymişsin de onu alıp cırtıvergen aysak bulardan. Toktаңыз, kim жыртып берет? Бұл өкмөткө берилген жайыт бар Бектемир жайыт башчысына мынаны көргүлөмүн мынаны төлөп атам мыйзамды бузганым жок бир кыртышым бузбадым пайдалануу убактылуу бу жерде талаша турган жер деле эмес мен ушу келечекте туризм кылам деген ойдо багам тосуп турам арча кайың бир неме дегип берге свет алып суу алып келип баягыда кылам деген ойдо төлөп турам. Анан кийин буякта нега чага калды да 25-жылы мына шу коронага 25 келди да мына жерден шаардан бирөө келип муну сатып Азыр алып сизден талашып аткан ким? Абдубаев Медер деген. Бул Абдубаев Ошто жашайт. Сиздердин айылыңыздын тургуну? Өзү биздин айылдын тургуну биздин айылда төрөлгөн да эмес, жашаган да эмес, Ошто. Анан азыр бу жерден коро сатып алып буларга мына жер фермер асыл тукум фермер деп келе калды. Азыр мына фермер ошол сизден жер талашып аткан азыр пал жер талашып аткан деп эле туурасы бүгүнкү күнү мыйзамдуу ээси ошондо мына эми азыр мыйзамдуу ээси дейин десең алдын колунда договор барбы жок? Жок отуда. Бирок жөн эле меники бул азыр эч кимге арендага мындай иштетүүгө пайдаланууга убактылуу бериле экен да анда Ошондо мен түшүнүгүм бойдон бул азыр мени зорлуктап чыгарып туруп буга бере турган түсү бар да булардын өкмөттөрдүн. Ошондо ошол адам мени азыр 1 жылдан бери кыйнап аткан булар. Сизге чалып чыгып менин жерим бошотуп кой деди деп атпайсыз? 19-май күнү чагып чыгып 19-май күнү 9-15 мүнөт калганда жерди мен өзүм чужой эле номурда чалдырып ала койдум. Мени жерим булду бу жерден чыгып кетиң дейт. Аны неге чыгам деп экөөсүң айтышып кетип немесек мен азыр Оштон балдарды алып келип туруп мыналарыңызды сүрүп чогултуп жок кылып берем дейт. Анан кийин ушинтип ызычуу болуп өкмөткө бардым, акимге бардым. Өкмөт болсо акимдин буйругу деди. Акимдин буйругу биз фермерди колдойбуз деди. Акимге бардык, акимге барып ушинтип отурсак, аким о жерде отуруп, мен силердин жериңерди билбесем, барбасам каякта түшүнөм. Мага мына ушул өкмөттөр келип, бош жаткан жер, тосулбай мында жаткан ушул фермерди колдойбуз, ушуга бериңиздер дегендер майлы деп туруп мени бергиле дегенмин дейт. Анан сиздин тоскон бул налог 3 жылдан бери договоруңуз бар экенин билбедим деди. Договоруңуз болгон болсо бул эмне кылды? Шарт зам аким Ражап Алиевди чакырды дагы бул жерди карагыла деди. Анан эртеси күнү өкмөт, департаментте Мухаммед, зам аким өзү болуп карашып, анан сиздерге калды жер деп, эртеси сизге калды жер быйыл деп, калды 25 сизге деди. Мен ошол бойдон дагы санаңдап сүйүнүп жүрө берем, жер менге калды деп. Налог төккөмүн, келишимди түзүп бер деп, дагы барсам дагы жок. Анан 26-га келиң деди. 26-га барсам, булар дагы неме болду? Комиссия түзүлдү. Комиссиясы келгенде дагы булардын бардык сөзү бир болуп атат. Сизде мына договоруңуз жок, башкаңыз жок. Мен алдын ала барып атам буларга, узартып бергиле деп атам. Келишимдин жерине уштап дагыдай кыртышым бузбасам, башка кылбасам, неме айтып кетейин, эстен чыгып кетип атат. Мына өкмөт мени чакырды. Мына жерде комиссия болуп атат, келиң деп. Анан акимчиликтен департаменттен Бабатыр деген бала экен. Азыр жаңы келди. Да Батыр, мен жакшы тааныбайм. Ошо Батырдан жаңы келген. Ишановдон бир 7-8 депутаты чогулуп. Анан ошол жерде көрүшүп, мына кылдык, менин немелеримди көрдү, башка кылды. Кээ бири сиздики туура деп атат. Бүгүнкү күнү мыйзамда сиздики туура. Биринчи укук сиздики да, анткени бул жерди буга чейин колдонгон сиз, арендасы төлөп келген келишимдин ээси сизде. Биринчи азыр башка жаран келтирип ушул жерди алам дей турган болсо, сунуш таштай турган болсо дагы жана жер комитети мүчөлөрү менен карап көрүп туруп, анан кимдин укугу көбүрөөк? Бул жерде сиздики. Сизге продлевать этип бериш керек болчу да мыйзамда негизи. Ошону мына карапайм, эл менен законду түшүнүп атат. Өкмөтүбүз менен анан кечегилер түшүнбөй атпайбы? Комиссиянын мүчөлөрү анан келип алып баягы Батыр деген бала булар өздөрүн чыкталып, баягы жакта бир жакты фермерди колдойбуз дейт. Фермерди колдойбуз деп аким отказ кылды. Эми келип алып бул бала өкмөт азыр президент колдоп атат, министр колдоп атат дейт. Ал ошол министр президент кантип колдойт? Ушул мен деле фермермин да, мен деле кооперативмин, 8 адамдан түзүлгөн кооперативмин. Мен деле колдосо болот да.
Biz işe çıkmagan için, işe bilinmegen için bizni koldabaydı. Bu fermerler bunun hakkымен hükümet aytkan. Oktyabrga da turup durun, asıl tukum angus uylarda ap kelbese kuup çıkabız degen. Anan onu maldарын karap körgüle anan. Jönökölü kırgız uylar şertinle maldары. Bir 20-30 ta mal ap kep koyan. Şunu görsün, şunu kantıp şu koldoydu şu. Hükümet kantıp koldoydu şulardı, aytkılaçı. Çındıktı mılan bilsin de kantıp koldoydu şulardı. Ama bizge kıpkızıl dıykanbız, bizge okşoğandı koldosa bolat da. Bagbançılık, malçılık menen bizdi koldosa Комиссия bolat. айтып атпайсыз, комиссия бул тарапта колдогондой болуп атат. Koyamlar görünüp ele turat da. Эмне- Ben bunu ben oyakmayam tekser. Siz başta eskertip verirsiniz gerek ele başka. Ay eskertini bu nabıra Cahit komiteti menen hükümet sizin möhnötünüz pütüp atat. Siz iştetesiz mi iştetpeysiz mi? Kırtıştı buzup atas diye bir eskertip beni gelip suraş gerek mi? Sizin onu okuruş gerek. 24-жылы декабрда пүйтүп атат. Мен наоборот баратам оларга. Даже төлөп коютам деңиз. Акчасын бере төлөп атам. Фиктивный договорду колуңузга карман жөнөтүп жүргөн. Жүрөсүз иштесем билбейм. Мен акчасын бере төлөп атам. Эми төлөп неге төлөдүңүз? Сизди ким айтты дейт. Анан баа квитанцияларды да янына алып туруп эле мен жаш бала катар бул дабдыр алыгы да көрүшүп жыртып жүргөнүн карап. Сиз квитанцияларды аларга эмнеге бердиңиз? Мен мына şu 22, 23, 24 uşunu төлөдüm. Uşunun arkarasından ulantı berdi. Lan görgüle ulantı berdi dep berip atam mına erdegini. Түшүндүм, болду, түшүндүм. Мына жерде, мына жерде. Эски биринчи договорду Мынаны мен азыр ушунун квитанцияларын жыртып жок кылып жүрүшпү? мынаны карап кой. Мына жерде тиркелген, мынандай тиркелген эле. Мына ушундай Ha. тиркел, мына ордулар турат. Көрдүңөрбү? Алып салган. Муну Кийин муну аны каяктан кантип? Алардан кайра алдыңыз бул договорду? Эми да уруш талашы бул договорду да жок кылып берди эле. Анан уруш талашып отуруп астынан карасам мына бул столдо турат. Мына меники го деп алып алдым, Ya sizdiki de buna çok dep koydu hele. Anan hem bunu algandan onu kiftansaz gana ketesem siz kiftansazın ben bergemiz koy жалган сүйлөгөң деп атат. Bunanın özün komplek alıp aldır bunusun çok bulup. Ama bunanın 25'tin bana kelişim menen emesin bunun da çok vay Cahit komitetin bana Bektemir degen balanın aslında turup süйлөшүп oturup karasam aslında stolunda jatat da kiftansaz jatat. Ya bu kiftansalar da aldı. Siz bulardı da koluna armat koydunuz. Bulardı da ben kırgızçılık kılıp prostoy adam alıp hıtırçılık boğdu da. Buna şunu semen mulat ver, buna nemet ver desem boptur erten geles degende boptur da bir taşlap koydu böyle. Anan çok kuluverdi. Комиссия эмне деди ошондо? Комиссия түзүлүптүр макул. Бул комиссия акимият тарабынан түзүлүп келип атабы? Akimiyet tarafına. Ne dedi комиссия? Sizin meynet hakkınız 70 bin boptur deydi. 70 bin bu maskaldanız. Odan keyin mali 150 bin berem deydi. Abi hükümet bolsa 200 bin berem, 300 bin berem, 4 kökter yer vereyin, 300 bin vereyin. Получается, сизде азыр уговаривать этип атпыр Men да. ugar satып алабыз деп атат да буларчы. Сиз айттыңызбы, миллион кредит алгам, 2 Анан жылга кийин, жеткенче о, төлөмдөрүм бар. Кайдагы 200 миң деп. Ана туруп турсаң, ана мен 22-жылы 1 миллион кредит алдым. Ол жетмей bir gününe 1,5 миңден адам иштеткенмин. Аналарды көргүлө машина, техника жүрбөйт. Мына устойка сеткаларды бүтүн урушнай ташыганбыз. Ушдан адам алып келип алып иштеткенмин. Өзбекстандыктарды. Анан бул Tülüs yanımdan ketken de akça var da manalımı satıp şer toluktan Бул азыр сизден жер талашып аткан адам эми ясно. Мына ал фермер, мына ушул малкананын ээси экен. Бул инсан башка жерден жер алса, бул инсан башка жерден жер берсе болбойбу? Жер жокпу? Башка пол турат. Ушу даяр жерди алыш керек экен именно. Өкмөт башка жерден берсе болбойбу? Оңор эмес жер жататкан го. Бир мындай тосулбаган. Сиз эми бул жерге мээнет кылдым деп атасыз. Мээнет кылып пайдасын эми көрөр маалда талашып атканы дагы мага мындай эме болуп атат да. Берки өкмөттү айтып атасыз, ал тарап болуп атат. Жан келген департаменттин жетекчиси Батыр деле чыгымыңызды төлөп берип ошого бериңиз, бул фермерди биз колдойбуз дегендей кылып айтып атат деп атасыз эми. Неужели айыл өкмөттө мындан башка жер жок? Мына жөн эле жаткан. Ошол жерди берип, ошол жерди бул мээнет кылып сизге окшоп тосуп, адамдарды иштетип, анан пайдаланса болбойбу? Жер жокпу? Буларда кызык. Өкмөт sökmötte бардыгы сөздөрү бир болуп атат. Анан буну действительно кызык суроо да бул. Бул өкмөттүн канча деген жерлери бар. Ушу кайракы чоборунду жерлерден берсе болот да. Бул баланын өзүнүн жери жок десең, мына ал өзү корону 70 соттук законда 70 соттук эле жери бар картасында. Айранда 2 гектар жери бар.
Bunuku dağı. Odan tışkarıda 10 hektar yer menen. Ana жерден anasa 1,5-2 hektar жерdi. Men пайдаланып калган жерди ojol buldu жагын aldı, boptur dedim. Oga almışsınbay, бұл жағын өтүп атат да, bu ягын дагы алып койсом боло берет экен деп. Акимге бардык, 2 жолу, 3 жолу бардык. Азыр жаңы акимге бардыңыз барбадыңыз? Бардым, кире албай койдум, кечке отурам, кире албай койдум. Мына урматтуу мекендештер, Нокатка келген жаңы аким, мен өзүм да күбөм, мына видеода күбө. 2-3 жолу. Biz 3 жолу барып, жолу албай келдик да. Акыркы 3-чү жолу барганда зам аким Мамажунус байке ошол кыска нуска бизге интервью берди. Акимди тегеле таба албай койдук. Нокат эле бизге иштей турган бир Нокатка мэр, аким качан келет билбейм. Эми азыр сиздики түшүнүктүү. Биз болгондо чагылдырып беребиз. Азыр өкмөттүн алдына баралы, өкмөткө ушул суроолор, жер комитетине ушул суроолорду берели. Эмнеге мыйзамдуу ээсине мындай мыйзамдуу кылып келишимди узатып бербей атат. Ошол Анан айыл өкмөттөн жооп алабыз. bu yerden ишенбесеңер, мына жергиликтүү туугандардан да сурап койгула бир. Байкелер, баятан бери турдуңуздар да ушул жерде угуп, бул кишини тааныйсыздарбы? Сиздер ушул айылдын жарандарысыздарбы? Бул жер чындыгында ушул аксакалга таандыкпы? Мына 4 жыл ушул ошол иштетип аткан эле өз негизинен. 5 жылдан бери өз иштетип аткан. Şu yer тосуп, мээнет кылышып, адам иштетип. Эми 1 жылдан бери эле бул талаш баштаптыр да. Өзү ушул адамды тааныйт. азыр сиз ат жөнүңүздү айтып атсам? Менин атым Бакытбек. Бакытбек, сизчи байке? Турус, сизчи? Мухаммедалы. Бул эми айылдашыңыздарды тааныйсыздар да? Азыр жерди талашып аткан деле айылдашыңыздар экен. Бирок ал ушул жерде айылдаш экен. Бул жерде төрөлүп бул жерде жашаган эмес. Бирок ушул жердин ата бабалары ушул жер болгон, ата ата ушул жерде. Пропискасы ушул жерде экен. Ушул жерде, жер талашып атканы эми кандай бул? Эки айыл, бир айылдан экөө жер талашканы кандай бул? Жер талашкан туура эмес. Бул жок ака иштетип аткан бул жерде. Анан эми бияк фермерибиз деп келишиптир. Анан эми бул жерде иштетип аткандан кийин бул жак келип алып эле талашкан туура эмес да. Фермерди бул жак айтып атат да, максаты асыл тукум малдарды алып келип багып иштет. Мына бул фермер, мына ушул атканада бул фермер ишкер чын эле асыл тукум малдарды багып атабы? Барбы? Эми азыр бул жерде асыл тукум малдар жок койго. Көрө элекпиз асыл тукум малдар. Сизчи бай, сиз билесизби асыл тукум барбы жок бул жерде? Hiç көрө элекмин бирок. Сизчи? Жок, ана ушул базардан келгенде топтор турат. Булар деле максатсыз иштеп пайдаланат. Өзүбүздүн базардын эле малдары. Өзү менен өзү жер талашып атабыз деңиз. Ушундай урматтуу мекендештер, калганынын Бир жерден бир айылдын адамдары дейм. азыр эми биз өкмөткө барып калган суроолорду өкмөткө жооп алганга аракет кылып көрөлү. Ассалам. Азыр байке мына мурдакы биринчи келишим. Ушул жерде сиз жайыт комитети менен, жайыт комитети мына Ташиев деген экен, Ташиев. Мелис Ташиев, Мелис Ташиев менен жолуксак болобу? Мындай чалып, ал менен келишип, ушул жайыт комитетине дагы азыр Мирлан деп атасызбы айыл өкмөтүңүздөр? Ушулар менен жолукпайлы. Азыр мына жайыт комитетине чалып, ушул жөнүндө суроо көрбөймүн? Ал каякта? Kim bilet az çalıp öğrenci. Onu çıkırıp odan da biraz surap net görüş gerek değil mi? Kalır sözünü aytıp koyuş gerek. Hazır ben sonra terip çıkırayım. Bu yerden bulardın arışenesi, hükümet veren bulardın da mesela az bunlar 2 ayılga ketken sentralni turbadan bir teşip Jamay alba oştan adamlar dap gelip jamaşkan. Ekincisine teşip durup bunların da özünçe buna malga özüne su tartıp algan. Бул жерден азыр таза Kelişim hiç kimde yok bularda. токтоңуз, азыр бул жерден суу каналы кеткенби? Таза суу барбы? Taza su mınayaktan toğun içinden taza bulaktan mına Jargorgon Çeşte ayılına çoğun sentralın turba ketken. Таза суу, муниципальный ишкана барбы сиздерде да официаль таза суу? Таза суу менен келишим бардыр, сиз таза суу чыгарбы? Обычно ал муниципальный ишкана өзү адамдар менен договор кылып туруп эле таза сууну алып кирип берет да. Таза суу алып кирип берет, буну өкмөт алып кирип бербейт. Таза суу өзү муниципальный ишкана. Bunun özü kelişim bizge misal bir karapayın elge yok da. Akılgandaysın. Şükür aga. İşleri olup tamam.
Assalomu alaykum. Amansizmi? Assalomu alaykum. Assalomu surayli danan gireyli de turabızda girgile degen. Asıl tukum mal çarvası dep bul жерге asıl tukumlar bagılış керек экен да угушубузча туурабы? Барбы ошол малдар? Şu hazır yolda keletат деген да. Россияда барып келет. Hazır nerede var? İşte Meşte. 2025 кайсы айга келиш керек эле? Октябрга келиш керек. Октябрга келиш керек эле. Азыр Аким менен 26 өкмөттүн сөзү Январь, эркекче сөз февраль. берген. Эми бул Asıl tukumlar gelecek mi? Yolda Бүгүнкү kelet. күнү жөн эле мал багатасыздар. Hazır içinde bayağı şüvet işte bayağı Meşte parada var. эмес базардан алган. Базардан, Сен да да, чындыкты ошол, жүрөп ошол. базардан алынган Gidip görün de. Эме бизде мына документтериңизди алсаңыз биз эме суроодо азыр бул аксакал айтып атат. Союздан тартып бул жерде таза суу каналы кеткен 2 айлык камсыздаган дейт. Мыйзамсыз тешип суу алып кирген дейт. Муниципалдык ишкана менен договор түзүлүп анан алардын уруксаты менен келишим негизинде алар келип суу чыгарып берди сиздерге улап берди суу каналына же самостоятельный эле? Onusunu bilmedim Murat. Özü samastayetinde kılsa gerek elip ama işte. Көрсөк болобу ошол же таза Болот, таза суу болот, таза суу чыгарган жериңиз көрсөк Мына болобу? жерден турлап өткөн могу жака улаган. Анан элге өздөрүнө местный резервуар кылган да. Мектон gün mınav suyu başkargan bir aksakal var iken ondan neler var? Aman aka, ал айылдын башы. Aman aka, булар келип, aman aka, ne de su bizim айылдын Bir gördüleçe. Bak, bu kesilip remont oldu de koydu. Ayırdan taşıp alганды. Onlardan taşıp alıp, Keşigen жерден su bu atıp çıkıp remont oldu mu? oştan adamlar da geldi. Sebep bir yerden adam apkel bulatsa elge bilinip kalatsa oştan adam apkel bulattı. Ben mail sağlanan bulap remont kılıp ketdi. Oşo Aslında oydan bunu biliş керек да. Эгерде мыйзамдуу таза суу муниципалдык ишканада алар менен договору бар, алар менен договордун негизинде алар уруксат берип өздөрү чыгарып берген болсо, булар эми буларга суу керек да. Булактын суусу тем более учетчикте коюп акысын төлөсө булар деле колдонгонго. bularga özünün argına toğunun içinden gelen su var. Odan ap gelip Башка барбы отдельно? Onu da mıneka çürüyoruz dev atkan. Hazır yoktan su gerekiyoruz. O gelip onun için tazalap yeter. Bunu ilgili soyuz mezgilde bir kora koyga jetip жүргөн. Onu bar menet kılıp tazalap bulaktın başın filtre tazalaş gerek. Азыр мына жерде жер адиси менен байланышып мейли. Мен эмеңиз түшүндүм. Жыйынтыктайлы мынал биринчи келим мына 19 январда 22-жылы сизге 4 жылга берген экен, а? 4 жылга келишим берген экен. 4 жылга эмес, канча жылга 3 жылга 3 жылга берилет, 22, 23, 24'tün ayağı. 22 жылдан 19 январынан тартып да 2024 жылдын 19 декабрына чейин Verilgen. сизге жайыт жерди пайдаланууга уруксат берген Ташиев М дейт. М Ташиев деген менен байланышып, Мурунку жайыт башчысы. ошол менен байланышсак болобу? Суроолорду берсем, мына жайыт Biz жерден жолугайлы. жүрүңүздөр. Дайрак түш чалып жолукканга эме кылыңыз, үйүнө барып же жумуштосо байланышып суроолорду берип эметсеңиз. İşinizlerge iyilik байке, ишкерлерди колдош керек. Бирок мыйзамды иштесе, мен деле биз деле за. Ne güzel. Капаңыздарга берек ишти кыла бериңиздер. Азыр бул жак үнүбүздү жеткизип бергиле дегенден келип чагылдырып атабыз да. Meles. Барып эле Аягыңда эле. мындай жакындан тарт. Ayılda bir yerden жолугайлычы мына балдар неменин баягы иш жөнүндө калыс эле bir немелеrini айтып берчи. Жер бойдон баягы мына жайыттан жер алып 4 жылдан бeri пайдаланып аткан жерде мага неме кайра улантып бербей жатышпай болар. Ошо жөнүндө мурун мыйзамдуу такталганбы, такталган эмеспи? Налогторун убагында төлөдүмбү, төлөбөдүмбү, кыртышты буздумбу, бузбадымбы? Ушуларын бир айтып койсоң. Мен азыр иштебей койгонмун да. Мен иштен кеткен. Мен азыр эми башка бирөө. Sen başka biri olsa sen iштеп аткан мезгилдериңдегилерди айтып берсең болот. Sen 21-ден 24-жылга чейинки менин периодумдагы баардык нерселерди түшүндүрүп бергенге майли жардам берем. 25-жылдан бери жагын мен жооп бере албайм. 20, 22, 23, 24'tü uşunu айтып берсең болот. Макул.
Ha? Men kırtış kanday nemi nalogduk wagtynda töktümbü, kırtışty buzdumbu, kanday dagawar bolgon şulарды aytyp berseň, çyndyk dele aytyp berseň boldu. Başga hiç teke gerek jok. Bir görsek bolo. Bot bir görüyorum. Asıl zat tukum var mı yok mu görgönçe negizile de bir. Bismillah. Öte sonu ne? Öte sonun şart sonunu gel. Bu yer malдар tuğan maldardı. Jogor. Acaba bir asıl tukum bu, Angus bu, Angus emes. Angus emesken o ясно. Bu yer ba tuğan maldardı qaray turgan zona okşayt. Ha? Oy mına çiçine mana. Kiçine ge mana şolan lan garayt. Lan uksat lan. Oh, bardyk nesenin kiçinege kez törölgön kez ukmuştay. Oçjanlar. Mal tuzu gele mal var eкен mına. Bereke işinizge ilgilik biroq asıl zat tukum jok. Asıl zat tukum jok endi. Geletip atastar alıp gelinizler. Kafanızlarga berek iş kıla beringler. Şart sonuna gel. Şart sonuna gel. Jer жетпей, ba toyut жетпей, mal aydaganga jayıp jok bolganan jer talaş çıkıp atkan turma эми түшүнүктүү болду да. Эми биз ийгилик кылабыз. Биз болгон чалдырабыз. Анан сиздерди эми биз siz видео уруксат тартып, видео тартқан уруксат берип койдуңуз. Надеюсь, шефтериңиз урушпайт. Ha? Тура эле кабыл алат, ha? Siz крайне болуп калбаңыз дегеним бар. Ийгилик байке. Барыңыздарга шүгүр. Сиздер бар ушул иншалла ишкерлердин дагы иши жүрүшсө, сөзсүз сиздердин пайдаңыздар тиет да. Мелис мырза, мына айылдашыңыз мен үнүм жетпей ата, жардам бергилечи, YouTube'га чалдырып бергилечи дегенден келдик. Анан угушумча аз жолдо келатып бул жак айтты да сизге чалгандан кийин. Сиз азыркы учурда уже жумушуңузду тапшырып Бүгүнкү күнү сиз эме эмес экенсиз, а? Жер комитетинин төрагасы эмес экенсиз. Өзүңүздү тааныштырсаңыз, анан мүмкүн болсо ушул аксакалдын ушул буга чейинки договору, жаңы договору бул жөнүндө сизде бүт маалымат бар турбайбы? Полный кандай болгон, мыйзам чегинде кандай болуш керек эле? Бул жерде байкенин кайдыгерлигиби же чындап эле кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы барбы? Не болуп атат? Ушул жөнүндө кичине сүйлөп берсеңиз, кичине элге түшүнүктүү болуш үчүнчү. Сиз буга чейин иштегенден сиз мыйзамды жакшы билесиз да. Бисмилла, жакынак. Куш келсиңер. Илгиз биздин айылыбызга, сенин каналыңды көрүп жүрөбүз. Өтө жакшы демилүүнү көтөрүп атасыңар, өтө жакшы элдин үнүн чагылдырып атасыңар. Бир тараптуу эмес, эки тарапка тең мүмкүнчүлүк берип, экинчи тарапты дагы көрсөтүп атасыңар. Ошоңардан тайбагыла мындай айтканда эми нак элдик канал болуп калыптанып калгыла деген мындай баягы оюнду айткым келет. Анан бул киши боюнча бул Данияр акабыз ишкер, тыйкан, тааныйм, жакшы тааныйм. Азыр эми кайсы жер боюнча экенин мен маалыматым бар. Угуп атканмын. Бирок эми азыркы бүгүнкү күндө мен эми расмий кызматта болбогондуктан мен эми жеке аралашып жанынан мындай жеке жакындан тааныштыгым жок. Эми азыр ошо YouTube каналга кичине түшүндүрмө берип кеткиле деген мени өзүм периодундагы 2021-жылы келгенмин. Мен шайлоо жолу менен. Ал убакта шайлоо жолу менен келчү элек. Жайыт комитетинин төрагасы болуп, мүчөлөрү ошо жергилик кеңештин депутаттары шайлоо. Ошол убактагы система ошондой болчу. 24-жылы ноябрда кеткенмин. Биринчиден президентибиздин жарлыгынын негизинде жайыт комитеттери жоюлуп муниципалдыкка алынсын деген жарлыкка негизинде экинчиден ден соолугума байланыштуу мен официальный жумуштан кеткенмин. Анан азыркы бүгүнкү күндөгү азыр булардын ортосундагы талаш жер боюнча мындай сырттан топтогон маалыматым боюнча бул киши Калмырас Даниярдын келишимин калп айтпасам 22-жылы биз түзүп берсек керек эле. 22-жылы бул типтүү келишим деп Кыргыз өкмөтүнүн 515-токтому чыккан. 2013-жылы 515 типтүү жобонун негизинде мал жайдан башка максатка пайдалануу үчүн 3 жылдык мөөнөт менен 5 жылдык мөөнөт менен келишимдин негизинде бергиле деген Кыргыз өкмөтүнүн 515 токтомуна таянып бул кишиге типтүү келишим менен 3 жылга бергенбиз. Максатын, багытын көрсөтүп, жайыттын акысын белгилеп 2022, 23, 24 мен билгенимче бир да мыйзам бузбады, көрсөткөн талаптар аткарылды.
ижара акысын эми жайыт мыйзамы боюнча жайыт акы деп коебуз. Жайыт акысын убагында төлөгөн себеби 2 бөлүп төлөө боюнча жайыт мыйзамы өзү жол берет. Апрелдин башына чейин 50%, калганын октябрдын 1-ине чейин. Бул киши бирок убагында эле төлөп жүрдү. Кийин мен жумуштан бошогондон кийин кандай болду билбейм. Былтыры дагы бир кичине чекесин угуп калдым эле. Келишимин жокко чыгарттыр деп. Жергиликтүү кеңештин депутаты болгонума байланыштуу, себеби биз азыр өкмөттөн түздөн-түз отчетун алганга милдеттүү укугубуз бар. Отчетун алганда былтыр ошол үстүртөдөн мындай бир аз маалымат алып эле өтүп кеткем. Ошол боюнча эч аралашпадым эле. Бул кишиден сурап коем анча-мынча. Анан мына кече 26-жылдын январынан баштап дагы ошол маселеси каралып, дагы кызычуу болуп баштагандан азыр эми ошол убактагы мен өзүм таянып берген типтүү жобонун негизинде бир айтып кете турган болсом, 24-жылдын декабрында бүтсө керек эле, адашпасам келишими. Декабрдын аягында бүтсө керек эле. Себеби бул жайыт мыйзамында 2011-жылдын Туура декабрь 19-декабрга чейин экен. 24 декабрга чейин. Ошондой болсо декабрдын аягында болуш керек да. Себеби ошо мен мисалы ар бир келишимде минутун, саатын, күнүн, числосун карап отурчу элем. Себеби ошол жерде атай ушул элдин үстүнөн ошол жерде кызматта отургандан кийин ар бир жарандын келишимин карап отуручу орган жайыт комитети деп түзүлгөн да. Азыр эми жайыт комитети мен кеткенден кийин кимиси башкарат атат билбейм, өкмөт өзү карамаганда алган. Бирок ушул ар бир келишимди өкмөт карап отуруш керек эле. Келишимиңиз бүтүп атты 30 күн калганда эскертүү бериш керек. Жайыт пайдалануучугабы, жер пайдалануучугабы, үлүш жерби, айдоо жерби, жайыт пайдалануучу өкмөт үчүн бардыгы бирдей укуктары. Жайыт пайдалануучуга эскертүү бериш керек эле кагаз жүзүндө. Урматтуу Паланчаев Данияр, сиздин келишимиңиз 24-жылдын декабрь айынын аягына бүткөндүгүнө байланыштуу эскертебиз. Келишимди кайра келип улантасызбы же жокко чыгарабызбы бир тараптуу деп эскертүү билдирүү кагаз бериш керек эле бул кишиге. Бердиби бербедиби мен ол боюнча маалыматым жок. Биринчисинде келбесе 2 жолу 3 жолу эскертүү кагаз билдирүү бериш керек. Андан кийин ошол билдирүүгө реакция кылбай, билдирүүгө моюн сунбай бул киши барбай болсо жайыт пайдалануучу киши андан башка бирөөгө бериш керек да. Жайыт мыйзамында ушундай так көрсөтүлүп калган. Жайыт аукционсуз өтөт. Аукцион менен берилбейт. Жайыт бул типтүү жобонун негизинде мал жайы менен байланышпаган башка максаттарда 3 түр менен бөлүп берилет да. Анан бул киши айтат эми мен азыр эми жакында гана билдим булардын маселесин. Мен 25-жылы дейт, декабрда 24-жылы декабрда бардым дейт. Барсам жаңы жылдан кийин кел деди дейт. Жаңы жылдан кийин январда бардым дейт. Январда ижара акы немесин, жайыт акысын төлөтүп бир квитанциясын колуна карматыптыр. Келишимде анан келди деп бул кишинин маалыматы боюнча. Негизи бул мамлекеттик орган, жергиликтүү орган, бул эми бизди мындай айтканда бул Исанов айыл өкмөтүнүн жетекчиси деген эми өзү бош эмес, туура. Өзү ар бир ишке жетишпейт. Бирок жер адиси бар. Жайыт адиси бар. Азыр эми жайыт комитети жоюлуп кетти. Адиси бар да. Ошол жайыт адиси келишимдин мөөнөтүн карап туруш керек болчу. Ар бир күнүн белгилеп, эртеге бүтөт, бүрсү күн бүтөт, наркайда бүтөт, ар бирине эскертүү билдирүүлөрдү бериш керек эле. Ошол эмне себептен бул жерде кандай бир кызыкчылыктар барбы, же адашуу болгонбу, эми бул адамдык фактор деп кое берелик. Бирок жайыт пайдалануучубу, жайыт ижарачыбы, ар бир жайыт пайдаланып аткан киши, мисалы да, экинчи тарап менен биринчи тараптын айырмасы болуш керек. Себеби жайыт пайдаланып аткан киши мыйзам бузбаса, укугу бийигирээк болуш керек. Укугу бир тепкич бийик турат. Вот именно. Бийик турат, бир тепкич. Экинчи тарап ол азыр эми бул Мирлан биздин Исанов айыл өкмөтүнүн башчысы, Мирландын кече наркы жума күнү бир отурум болгон. Мен туруктуу комиссияда мүчөмүн, өзү айылдык кеңеш, жергиликтүү кеңештин депутатымын. Туруктуу комиссияда мүчөмүн. Ошол комиссияны чакырган экен. Өкмөттөн департамент башчысы өзү келиптир. Ошол бир аз талкууладык. Ошондо дагы айтканмын. Ушул суроону ошондо дагы бергем айыл өкмөт башчысына. Эмне үчүн наркы тарап менен бул кишинин экөөнүн укугун бирдей көрүп атасыңар? Себеби жайыт пайдаланып аткан бул киши болсо, бунун укугу бийигирээк туруш керек. Бул отказ кылып өзү мен иштетпейм дегенде ошол кишиге беришиңер керек. Десем бул кайра департамент өкүлү айтат, президентин дейт, асыл тукум мал чарбачылыкты колдоо боюнча биз саясатты колдоп атабыз. Саясатты колдосо колдосун, анан укукту дебелеп коюп, бул адамдын ал жерде эмгеги бар, мээнети бар. Получается бул кредит алып 27 жылга кредит төлөй деген. Ошондой кылып акча каражат мээнетин саптаган жерди басып алып берип койгондой эле болуп калат. Андай саясатты мыйзамда, кодексте да көрсөтүлбөсө керек, же жазылып турбу? Кимдир бирөөнүн иштеп аткан жерин мыйзамсыз алып бериптир, бир ишкерди колдоо болот.
Туура. Ошону мен дагы ошо бир канча суроо бердим. Эми ал жерде киши көп комиссия болгон, бирок ушул суроомо ушул эки жетекчиден жооп бербеди. Эмнегедир жооп бербеди. Демек экинчи тараптын тарапташы да алар. Мен түшүнүгүм боюнча. Бул жерде макул суроо да. Мына жаңы келишимди эми бул инсан барыптыр. Өзү барып 2025 жылы 2028 жылдын 19 февраль айынан баштап так Ошо кадери берген. 2025 жылдын 19 март айынан тартып 2028 жылдын 19 февралына чейин булар договор түзөт, келишимди узартат өзү. 3 жылга узартып коюптур да. Анан өкмөт кол койбой коюптур. А бул инсан эми жөнөкөй инсан экен, бизге окшогон. Сүйүнгөн бойдон бул дагы причем мына экиге бөлүп жалпысынан 16 миңди жайыт акысын төлөптүр. Анан убакыт мезгили келиптир дагы. Кимдир бирөө чалып элес, ал жери мага таандык. Жайыт жерди бошотуп кой деп чалып чыккан экен. Андан кийин бул чуркап изилдеп барса, бул жерди документти жакшы карап көрсө, өкмөткө документ көтөрүп барса, өкмөттүн колу жок экен мына. Кол жок мына жерде. Мына Мирлан Пиримкулов деп мына кол койбой койгон. Эми бул жараксыз болуп калып атат дагы. Анан бул инсан жөн калбай акимге чейин барат. Мурдакы аким эми Лакжолтовичке барат. Ол инсан эми грамотный адам. Ол адамды аралап мен айылыма чейин барып жүргөн инсан болчу да. Ал изучать этип чыгат дагы. Бул тараптын талабын талашып, мыйзам бул тарапта экен деп туруп, 2025 жылы бул инсан сүйүнгөн бойдон кала берет дагы. Ошондо дагы сиз барып туруп, бул жерде сиздин да кемчилигиңиз, кайдыгерлигиңиз болгон да. Ошондо шарт эле барып, аким сиздин тарабыңызды талашыптыр. Эмнеге мына өкмөткө сразу мына жерге Мирланды кол койдуртуп, базага каттатып койбодуңуз деген суроо сизге дагы берилет да, буга азыр жооп бересиз. Буга кандай көз караштасыз? Бул азыр мына колунда договор бар, 1 жылдык төлөмү бар. Азыр эми 26 жылга киргенде бул инсан дагы чыгып атат да. Кайра азыр эми кайра мынаны мыйзамдаштырып 26-ында төлөш керек. Буга кандай коммент бересиз? Жайыт мыйзам боюнча бул жайыт акы жылдык гана план менен бекитилет да. Бул алдын ала 2 жыл 3 жыл алдына төлөнбөйт. Себеби арзандап кетиши мүмкүн, кымбаттап кетиши мүмкүн. Кымбаттап кеткен инфляцияга карап. Себеби бул баягы депутаттар сессиянын негизинде бааны коюп беребиз. Ошонун негизинде ошон үчүн 1 жылдан ашык ала албайбыз. Бул кишинин азыр эми менин мындай кыргызча айтканда, мындай өзүбүздүн тил менен айтканда, мындай жаш баланы алдагандай эле көрүп атам да мен. Жаш баланы алдап койгондой эле. Айылдык кеңештин депутаттарын айтпаспы айтам берип. Эмнеге ушул инсандын кызыкчылыгын колдоп, сессияга алып чыгып ушул маселеге кичине көңүл бурбайсыңар? Акыры сиз да шайласаңыз керек айылдык кеңештин депутаттарын. Эмнеге анан айылдык кеңеш депутаттары ошону жакында комиссиянын мүчөсү болуп бардым, жыйын өттү деп атат. Сизден башка айылдык кеңеш депутаттары ушуну кичине сиз го үстүртөн эле маалымат алып койдум деп атасыз. Ушунун жарандык укугун коргоп берсе болбой эле ушул айылдык кеңеш депутаттары? Бул мен ушул боюнча азыр дагы бир нерсени тактап өтүп кетейин. Бул боюнча бул былтыр башталган иш экен. Бул экөөнүн ызычуусу. Бирок мен жакында билдим. Так маалыматты жакында билдим. Себеби бул экөө талашта тиги бу дегенде мен мыйзам бул киши тарапта деп мен ишеничтүү түрдө айтканмын. Колуңузда келишимиңиз бар, келишимиңиз бүткөн күндөн автоматтык түрдө сизге келишим узарат. Себеби жайыт жерди муниципалдык менчикке, соц объектиге гана түз эле алып берет. Иштетип аткан. Сессияга алып чыгыштын кереги жок. Сессияга алып чыгыш. Талкууга коюштун кереги жок турбайбы? Себеби бул пайдаланылбай жаткан жайыт эле. Мен өзүм барып, мен көзүм менен ар бир метрлеп бул кишиге бергенбиз, туура. Себеби эрозияга учурап, кыртыш кете баштаган. Себеби президентибиздин саясаты жайыттардагы кыртышты сактап калуу максатында үрөндөрдөн бери берди. 6 түрүнө үрөн. Ошондой максатта бул кишиге тостурганбыз. Тостуруп бул азыр мындай караганда мал оттогонго дагы ыңгайсыз жер ал. Азыркы кийинки экинчи тарапты мен эми жакындан тааныбайт экенмин чындыгында. Анын максаты кандай экенин билбейм, бирок өзүнүн короонда эле жери жетиштүү болуш керек айланасында. Эми көрүп келдик, ал жерде жетиштүү болуш керек. Эми жетишпей атса мейли, бирок именно тошнасынын жерин талаш тартышкандагы мыйзам бузуу, басмырлоо муну колдобой башка ишкерди бул эле ишкер экен да. Жок, мен өкмөткө дагы мунун укугун дебелегендей болуп атат. Кечеги отурумда дагы өкмөткө айттым, департамент башчысына дагы айттым. Президенттин саясатына саботаж кылбагыла. Президент саясатында азыр саботажда бул президент саясатына. Азыр эми ушулга келип такалып калып атат. Башка жерлер жокпу бул ишкерди колдой туруп? Ал ишкердин максаты бул жак айтыш боюнча асыл зат тукум малдарды алып келип багыш керек экен. Корого кирдик, бирде асыл зат тукумдуу малды көргөн жокпуз да. Жок, мындай да. Мисалы, дыйкан, фермер жерди тандабайт. Жерди дыйкан фермер тандабайт.
кайсыл жерде бош жер боло турган болсо өкмөт ошого аукцион түрүндө берет. Ооба. Эч качан дыйкан фермер тандабайт. Жерди чындап эле башка жерди берсе болбой беле, бу окшо мээнет кылып тосуп жер кылбай беле Ошого деген. мен Даяр жерди талашкан калганым- бул адам шариятка дагы, адам акысына дагы туура келбейт го да. Таң калганым ошол болду. Мен департамент башчысына айттым. Силер президенттин саясатына каршы иш кылып атасыңар. Мен деле асыл тукум мал чарбачылыкты колдойм. Бирок бирөөнүн пайдаланып аткан жерин алып кайра берип койгонго бу жерде мындай мыйзамдан мурда адамгерчилик деген биз эми менталитетке туура келбеген ишти Жазылбаган жасатасыңар. мыйзамдар дагы бар деңиз. Жазылбаган мыйзамдар бар да. Себеби биз эми ата бабабыз бул Туура. ыйман менен жашап келген. Туура. Ноокат эли өзү салыштырмалуу ыймандуу калк болот. Ошо ыймандуу, сабырдуулуктан бүт артта калып кетиптирбиз. Артта калып кетип. Көйгөй баарды адамгерчилик мейли депчи, эми жарылып чыгып атабыз да. Бул кишинин мен мээнетин баалайм. Мээнетин себеби ошол убакта 8 гектарда ар бир 2 метрден стойка балдарды жалдады, өзү жүрдү, бала чакасы менен. Мен ошол мээнетин баалап туруп эле кече кайсы күнү бир отурумда деле айттым эле. Өкмөттүн өзүнө да айттым, Беркеге да айттым. Макул эми болуптур президент саясатына каршы чыга албайсыңар. Фермерди колдосоңор, фермер деген башка жерлер бар да, жайчысы жайыт, арендасы аренда, фонд фонд, башка жерден эле берсе болмок. Ошондой укукту сага, өкмөткө айттым, сага, наркы пайдалануучуга эч ким бербесе керек эле, жерди тандап любой жерде алып бере бергиле деп. Бул пайдаланып аткан жерди алып туруп башка бирөөнүн укугун тебелегендик бул автоматтык түрдө эле бул мамлекеттик органдын кыла турган иши эмес эле. Эми алар үчүн мен мисалы комментарий мен болгон эле бир мыйзам бузууну эле айттым. Пайдаланып аткан жерди силер жокко чыгарганга укугуңар жок болчу. Бул өзү отказ кылганда или болбосо бунун мыйзамсыз иштерин сот жокко чыгарганда гана силер башка бирөөгө беришиңер керек болчу. Терең ыраазычылык бар болуңуз, акыйкат чындыкты сүйлөп бердиңиз. Рахмат. Өкмөткө барып эми ушул суроолорду түз өзүнө берип, жооп алганга аракет кылалы. Терең ыраазычылык бар Рахмат. болуңуз. Кеттик, аксакал. Сиздин өзүңүздүн эле кайдыгерлигиңиз дагы бар экен да. мен Чурка эле аким колдоптур, мыйзам сиз тарапта экенин айтыптыр. 25-жылы болду мага калды деп эле сүйүнчүрө бербей, барып документтештиргенде 28ге чейин сиз бүгүнкү күнү мыйзамдуу ээси болуп калмаган. Жайыт комитет самый, жайыт комитет сизби эле? Өкмөт кегиче бул жака суроолорду беребиз. Кабинетиңизге кирсек болобу? Иден тартып элечи. Еш жабылды. Айке биз нормативдик билек тачкан беребиз. Жаран активист катары. Айкелер бизге кайрылуу жасап, жардамыңар керек деген. Азыр бул инсан менен бул байкен маселеси боюнча ошол тоого чыгып келдик да. 8 гектар жерге буга чейин сиздер аркылуу, то есть Ташиев имдеди жана Мелис Ташиев деген сиздин ордуңузда мурда кызмат кылган экен да. Ошол аркылуу 4 жылга, 3 жылга бул 24-жылга чейин аренда алат экен дагы ал жерди пайдаланып, төлөмүн төлөп, андан кийин 25-жылы жаңы договорго барат, жаңы договордун колуна мына нускасын карматат. Бул инсан 25ке как положено 16.000 2ге бөлүп төлөйт. В реальности бул договор айыл өкмөттүн колу коюлуп атты да. Демек бул мыйзамсыз. Бүгүнкү күнү кимдир бирөө чалып чыгып ал жери менин жерим бошот деп жерди талашып аттыр да. Бул инсан ал жерге кредит алып, ал жерге мээнет кылыпты, оозурун көрө турган учурда башка бирөөгө талашып аттыр да. Анан эмне себептен ушул кезге чейин мыйзамсыз ал жерди мыйзамдаштырып элек. Эмнеге бул инсанды алдап койгон, колуна мындайча айтканда бир толук кандуу келишимди бербей, бирок кайча толук кандуу төлөттүрөт. Ушул жөнүндө кичине сизден информация алсак. Эмнеге бул адамдын укугу дебеленип атат? Бул сиз эми жайыт комитеттин төрагасы болсоңуз сиз мыйзамды билесиз да. Бунун укугу бир тепкич болсо да бийик туруш керек. Анткени бул действующий арендатель болот экен. Ал жерге мээнет кылыптыр, акча сарптаптыр, кредит алыптыр, действующий кредити бар экен. Анан дагы бул жерде дагы көрсөтүлүп турат. Мен анда арендатор 3 жыл налогун төлөөдөн башка кылдым. Ошонун буларга мага алдын ала эскертүү эмнеге жок? Эскертүүсүз мен үстүмөн бирөөгө кантип документ жасап берем. Мага 25ке налогун төгөтүп башка кылган. И ого дагы двойной болуп атат.
Bul akşamlar Anın kolunda dokumenti var mı eken? bilmem bular Anda tüzüp verip aytpаңыз да. koymamız deydi. Azırlar. Bular- Толық маалыматты bulacak berет aslında. Bucak aytıp da tüzüp bergen bu deydi. Ben ayttam. Ama bu gelişim tutgandan keyin bu kishi жаңылдан kelgan. Gelişim tuzib berdi. Ondan men bu kishiga qayda-qaydan hukumat oyoqqa chiqishga gap bergandan bir jolga ayla gelince süreşöldü ondan bizim gelen ana Cerensk aytdı da molla töktüm olmasa liste jerim var. Tök koydan bu töktürüp koydu jarımın. Ona men gelişim kılıp berdim bu kishiga. Maylen ondan hukumatga girip hukumatdan жылдары төлөп атты. Bizim o жерге ona Көксерек деген нем ачып алыптыр, ошол жерге 500 керек эле бекер акчаны алыппыз, мен колбойбойм деп. Анан мен бияка келишим калматып берсем, өкмөт колбойбой койду мына. Мен өзүмдөн түз бергенмин. Анан эмне болду десе, ошо Көксерек келеттер кийин так, апрелдин 30-unda кечке саат 6-дан аким чакырды. Анан эмне болуп кеткенде барсам, анда Көксерек деген неме келип атты, эмне колдоп атасың, эмне жер берип атасың. Eski dokumentlerinde cahit şuna kadar bir kongo orada. Bugün tünümüne beresi de tezdir sana. Kaysa kim? Çakıda. Demir Ojoktovich. Aysyl мыйзамдын негизинде бул жер суу эси турса мыйзам кодекске таянып ишкерди колдоо максатында неге ошо Көксерекке bir Рангу суйлары, Кисар койлору бар экен. Биз ошол жерде Кисар койлор 2 отун кою бар экен деп, аяктан куруу бар эле. Анан эмне ушундай ишкерлерге колдобосуңар деп, департамент начальниги болуп чогуу. ишкерди колдогонуңар жакшы. Биз деле колдойбуз. Ишкерлерди колдош керек. Бирок кимдир бирөөнүн мээнетин дебелеп булардын пайдаланып турган оозун көрө турган мезгили келгенде жерин алып туруп бир ишкерге берип, бир ишкерди тепкилеп экинчи ишкерге кол көрсөткөнгө мыйзамсыз болду. Президентибиздин саясатына сабаташ эмеспи? Азыр бул жагы айтып атпайбы? 25 күнү кийин кайрадан ошол Эмил Ожокtovich булар барса, биз билбептирбиз ал жерде сиз мыйзамдуу ээс экениңиз, буга чейин аренда төлөп, буга чейин договоруңуз бар экенин биз билбептирбиз. Мыйзамда сиздин укугуңуз ал ишкерге караганда бир тепшило бийик турат. Сиздики болду, халат деп туруп соротуп жөнөткөн турбайсыз. Эмил Ожокtovich буга чейин биз тартып келдик, сүйлөп берди. Ошол бойдон бул маселе токтоп калган экен. Мына жаңы жыл келди, 26-жылдын азыр эми төлөмүн төлөш керек, жайыт акысын төлөш керек. Мына мыйзамсыз договорду мыйзамдатыш керек. Чуркап атам, эч ким жардам бербей атат, чалдырып бергилечи дегенден биз келип, колдон бери тартып келатабыз. Азыр жолдо келатып, мына сизге чейинки төрагаңар ким? Мелис Ташиевке келдик. Аябай сонун сүйлөп берди. Ал бул тарапта мыйзамдуу укук бул тарапта экенин айтып берди. Негизи мыйзамда жер адис катар, ким жайыт комитетинин төрагасы катары бул жактын укугун дебелеп койбодуңуздарбы? Бул жактын укугун дебелеп эле мен бул жактын акчасын алып айтып атпайм, келишим сиз кол берип атам. Сиз колдоп атасыз. Себеби мыйзамдуу да. Мыйзамдуу сиздин колдошуңуз керек. Кастана төлөйт анан бул кишиге мен келишим кылып берсем, өкмөт ошол Көксерек келет атыр эле, ошол жайыт тураганын эле деган колбой бербей коюп коет. Мейли, эми ошону айттым. Сиз колдоп турсуз, хорошо. Документ төлөмүн төлөттүрсүз, договор түзбөттүрсүз, өкмөт кол койбой коет. Өкмөт кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына бул жакка кол койбой берип коюп атпайбы деген. Gaптын баары ошо аякта болуп да, бул баларды айып, була келишимди түзүп, акчаны алып, мынаны берди. Буну мен узатып берейин деп узатып берген. Мыйзамдуу түрдө, мыйзам жөнүндө сиз узаткан милдеттүүсүз да. Мен узатканда бул азыр жайыт комитети жоюлуп, жайыт азыр өкмөттүн баласына өткөн үчүн бул өкмөт өз кол коюш керек. Сизде маселе жок экен ана. Сиз милдетиңизди аткарып турсуз. Туура. Сероно келип азыр келишим кылып берген өкмөт болбойт. Келип азыр суроонун бардыгы өкмөт экен. Азыр өкмөт абетте эмне болот эми? Абетте келишип күтүп туруп акыркы суроолорду өкмөткө берели. Bunun da aytkan jeri bul geçki saat 6'ga hakim çıkıptır, nege uzatıp veresin, tünümen uzatıp veresin degen sözü var. Hakim şunu bunu zorluktagan bular. Эмил Ожокtovich сизге чалып чыкканбы? Неден мени департаменттен чакырды, кылышка келди. Анан эмне экенде анан барып сапалды, эмне чалып экенде барып полиге келсем, кирелан келсем, департаментте нелер отурду. Мындай ишкерлер келген экен, жер бербей атасыңар. Да, биз менен жер талашкан эле. Анан жер бербей атасыңар. Жерди кандай алып беребиз бул? Biz anam oyundan departament начальник менен акимге келгенбиз. Акимге келген аким бар эле. Ошо 4-5 жыл турганбыз. Менен ушундай ишкана жана кийин Чакыбай мен бирок сүйлөп келдим, сүйлөп койгон. Неге бул
Danyar деген pulu attı ele. Onun tosması vardı ele, kişine çoğul attı ele. Men manda işkellerim yok oldu oysun. Danyar gözüm barayım dedi aytkan. Bunun vuruş Biz hazır Ana men misal üçün Danyar деген ошол иштетип алып акча төгүп атты эле мен Danyar келишими бүткөн бирок узак неме кылайын десем деп айтты да болгон да. siz paçınıyorsunuz da al. Danyar deyilsem de Danyar ekan өзүм барайын деген. Алар- калып кеттим. Siz айттыңыз го асыл тукум малдарды карайт экен, койлор бар экен деп биз аз чагылып келдик. Ал жерде асыл тукумдун эч эмеси жок. Бир кайчагы бир жакшы асыл тукум малдан бир кой жандык же чоң бир маллары жок да. Жана böyle биздин өзүнүн базарда эле сатылган малдарды багып отурушат. Danyar aka барып акимчиликке кат жазган, арыз жазганда анан арыз келип мага түшкөн. Ушуну карап. Анан мен деле арызына жооп бергем, ошо августтун немесине чейин асыл тукумдун мал чарбасы келбеген болсо келишим бузулат деп жазып берген. Анан эгерде эки тарап түзсөң келишим токтотуп турат, 26 жылы башкадан түзүп беребиз деген жазуулар бар. Как раз şu жерде сиз жана айтпадыңызбы? Декабрь 25-жылдын декабрына чейин дедиңиз, кайсы убакытта чейин келиш керек? Аким Октябрга чейин менен асыл тукум өкмөт малдар келиш керек. Асыл тукум мал келбесе, буну айдап чыгабыз автоматический деген. А. Буяка август деп айтылган экен. Бүгүнкү күнү асыл тукум жок экен го. Эмнеге буга азыр 26-жылы мыйзамдуу келишимди узартып берип, налогун төлөттүрбөй атасыңар, жер аксын, жайыт аксын. Мына сиз өзүңүз да айттыңыз. 25-жылдын кайсы айына чейин келиш керек асыл тукумдар? Милдеттендирген алып Августтун ишкерди. 31-ине чейин. Немесине чейин деп жазганбыз. О, сизде протокол бар да, Караңызчы. Бүгүнкү күнү сиздер милдеттүү түрдө бул адамга азыр келишим түзгөнгө сиздер милдеттүүсүздөр. Ушуну неме кылып талаш неме болгондон байланыштуу кечеги жумада биз бул кишинин арызынын негизинде неме жазганбыз. Чогулушма комиссиядан, нокаттан, ветеринариядан, акимчиликтен, жер адисти кошуп берген немеден кошуп, мындай жер комиссиясынын депутаттары бар. Оларды кошуп кече чогулуш өткөргөнбүз кече жумада 5-күнү. Чечим эмне болду? Чечими ошол протокол менен жазып тайрлап койдум. Чечими ол экинчи тарап келбей калды. Экинчи тарап ким? Ошол августта уялам дегенде. Ошону комиссия Кантип келет алардын уже срогу августтан өтүп, уже жаңы 26-жыл келип атат, ушул кезге чейин асыл тукум жок, биз мына чагылдырдык. Сиздер милдеттүү түрдө бунун укугу эмне болот? Буга чейин мыйзамда, буга чейин бул инсан 3 жыл болсо да арендага ал жерде алып, кредитке акча алып, ал жерде соолунгу шартты түзүп, акырындыктан оозурун келерге жакын силер буну чакырып туруп, документ түзүмүш болуп туруп, 1 жылдык налогду төлөтүп туруп, андан кийин кайсы бир ишкер чыкса, ошол тараптын маселесин, бунун маселесине бийик коюп туруп, бунун укугун дебелеп, бул мыйзамды азыр ошол 3 жылдык мөөлөт бүткөндөн кийин мыйзамда кайсы ал ким болбосун, кайсы ишкер болбосун, мындан келип жерди талашып аткан учурда мыйзамда бунун укугу бийик туруш керек. Анткени бул ал жердин ээси, убактылуу ээси, ал акча буга иштетти, ал жерди пайдаланды, налогун алып төлөдү. Бир да нарушение жок болсо, бунукун узартып беришке сиздер милдеттүүсүздөр да. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Сиз жер комитет билесиз да. Ал корону сатып алгандагы союз малындагы коронун документтерин көтөрүп келип алган. 100 гектар жери менен де ал боладагы өтө шуулдаган бола, анан ошол жайыттан 30 гектар жери бар экен, табересиңер деп туруп алды келип алды. Кимиштигин өзүн ошол жайыттан тийген жери бар экен деп документтер форуна көтөрүп 100 гектар жери менен табересиңер деп туруп алды алар. Анан эми бул союз малындагы кирпичный заводдун жери болбосо керек деп биз тактазап кирпичный өзүнө караш 80 сот жери бар экен. 70-80 сот. Ал жерде азыр канча жерде эле отурат, биз чагылдырдык. Ошону айланасы. Анан кийин Канча жерде эле отурат? Ошол жерде азыр бүгүнкү күнү канча жерде эле отурат? Азыр ошол коронун айланасында өзү 80 сот эле көсактуу бар. Азыр 10 гектар ошол менде капталдагы жерди алыптыр. Ошол да аздык кылып кошунасындагы колуна жок бейбичелик кредитти болсо анан муну давит этип эле бунун да жерин алып алган. Мыйзамда көрсөтүлбөсү керек, ошондой ишкерди колдогула деген. Адилеттүү болбойсуздарбы? Азыр өкмөткө кирели, бүгүн азыр өкмөткө акырын сиздер милдеттүүсүздөр уже булардын мыйзамдаштырып бериңиздер. Мен дагы бир айтып берейин. Өкмөт башчысы менен биз келип ызылдашып, анан ошол жерди жайынан барып көрөлүк деди. Биз өкмөт менен бардык. Мына Мирлан Пиримкулов менен барып ошол жерди көрсөттүк. Биздин
иштетип аткан жерди көрдү. Ошол жерде өкмөт өзү оозу менен айтты. Макул жеңедер мына 31 августка чейин деди. Асыл тукум аңгус уйларын алып келип бербесе, жерди автоматически силер өзүңөр кайтарып берем деди. Айткан эркекче. Ушул сөзүн кечээ мен комиссияда да колдоп Азыр айттым да. мына 25 август өттү, 26 келди, февралдын бүгүн 2-си. Ушул кезге чейин азыр ушул суроого өзүнөн алалычы. Сизге терең эми сиз издөөсүнө баягы үстүңүздө өкмөтүңүз, анан аким баш болуп сиз дагы кетип атса. Азыр ошону азыр кетип не болуп жооп берип аттымдар. Кечээ ошол чогуш токтомунда болду. Кечээ мону күндө. Эмне болду ошо мурунку күнгү протокол негизинде кандай? Үйлүштүрүп алып телефон өчүп болуп калып чакырганда келбей калды. Азыр ошол мына жумада Кудай калса дагы кагаз түрүндө немелер кечээ чечим чыгарып беришкен комиссия. Эми бул чогулуш комиссия деп былтыркы марттан бери болбогон нерсе эртең болбой калбайт да. Булар бардыгы мына өкмөт бардыгы бир эле тарап турат. Буда айып жок. Бул приказ аткарат. Түшүндүм, азыр биз ушундайбыз. Комиссия түздү деп түздү. Келгенден кийин ол келбей калды деп узартып атат да. Мындай да азыркы эмедечи, азыркы учурдачы, жогору жактан губернатор аким айыл өкмөт анан подчиненныйларына эң аягына келип туруп айыл башчы анан ушу жер комитет ушул байкуштар. Ушуларга күч келет. Шуларга күч келет да, шулар тепкиленип эле шулар кенет. Булар азыр башынан кылыпты кылып коюп, азыр мына кылыптыр, бул кылыптыр деп буларды күнөөгө тартат да. Негизи бардык жумушту аткарган өзү айыл башчы. Ушулар анан байкуш ал айыл башчы дагы контракт негизинде иштейт. Мамлекеттик ишкер эмес. Аны эч ким баалабайт, бирок бардык жумушту айыл башчы жасайт да. Бул айыл башчылардын кадыры бакталбай атат. Азыр мыйзам өзгөрдү деп атат. Буюрса, как положено, алда мамлекеттик ишкер катары. Ушул жөнүндө Эсенбурга да барганбыз. Азыр сиз дагы контракт негизинде иштейсиз. Ким болот? Сиз мен айыл башчы болуп иштедим да. Бизди тепкилеп жатпылар. Билгиз, ушул жөнүндө Эсенбурга да барганбыз. Киргенбиз, арыз жазсак, Сиз даже эсемиге чыккансыз. Четвер күнү барганбыз, число экен, кагазда бар. Арызыбызды алган эмес. Понедельник күнү келиң деген да, понедельник күнгү число менен, задний число менен арызыңызды алабыз да карайбыз деген. Анан арызды албак болот. 10 күн өтөт, 13 күн, 15 күн мен чала берем. Акырынан келет, дагы кел мына жерди барып Эсенбурга да көрсөтөм. Учукпай келип туруп, анан жолдо кетип атырам, мен Эсенбурга айта коем. Sen de aralashgan okşaysın desem ben açusu gelip hükümetin aslında savunmuş olup, kırkılmış olup görüp anan aslında Esenbey aralashganına karabay hazır sizge жерди мыйзам açtı berip etişat. O Esenbey ötürat okşayt bunun hakkında da. Eğer Pirimkul azı, Pirimkul özü çok kudaya. Bir yerde işte kudaya olur. Kim al? Pirimkul buna layıl hükümet. O özü bilgende kılıyor. Gümüş çökmökке gidip anan buna kelişimde alıp berbey koyuşkanlar. Anan oşon topol Esenbur kelgende astından bundan da kagazdı astından alıp aldım. Buna Amerika. Anan bunun kiftansalары barlar bundan da kirkelgen. Bular kayakta desem çok berbeydi, çok çıkarıp saldı. Bırak bunlar kinigasında tökkönlerim var. Kak bolajda turab, tökkönlerim var. Cemal banktan da lepatımıza getirdi. Banktan da. Elde pervat Bu koy. dokumentimde de alıp jokka çıkarıp koydu. Kiftansal jeti jok kılıp örgen çakta da andal dep koy. Buna kelişimde de alıp mıйзам buzuk olgan emes, төлөгөндө odat. Mıйзам siz tarapta ele buyursa. Dokumentleriniz jok kılıp örgen жерден anam. Gelip dur bakalım. Yılmazsa. Kişi yok mu? Bir ayağa oturup. Ayağa çıksın anda. Kütüyor anda. Girip kalırsa adam var mı yok mu? Bir ayağa oturup. Adam çıksın anda. Gireriz. Aksakal vuruyor. Yaşınız ulu kızınızda bir delillersek de aldı da aksakal da. Başka hiç yok. Aferin atır. Belki aslında ne sizdi? Negizi tanıyım da altınızdan tanımayken Maysingerland'da öyle görüp hazır geldi ondan. Sizde anaytelen menen Emi Kışkı rejimde zanaga çıkkamızda toplarımız yarım. Anamda da zeptim işler kep kalıp maslaklaşıp anam turan ne kılazır. işinizge ilgili tamam çerçeveniz olsundayız. Tamam biz yeni kızmatına siz tanıştı. Sizde bunu altınızdan tanımaydı gelin ne var ki? Başarı sizin önce izin iş bir görünün negizi. Ama hazır görüp tanı adam ne var ki? Aykem sizin jaramlarınız bizden ünümüzdü YouTube kanal arkылуу çağdırıp berçi, bizden meselelerimiz karabay jada, hükümet tarap
бизге кайдыгер мамиле жасап атат, кайсыл бир ишкерди биздин укугубуздан алым укугун бийик коюп атат. Мен мыйзамдын мурдакы жайыт арендага келишим менен алганмын. Жаңы келишимим фиктивный болуп калды. Кайта ага 1 жылдыгын төлөгөнмүн деп ошол керектүү документтерин алдым. Анан ал жерде алганда булардын колуна кредит мен текшердим. 2027 жылы бүтө турган кредит бар экен. Жок, Жакында кишилер бар. Ошоп жалайна. Анан карап көрүп бул адамдын азыр бүт бардык да чагылдырып келдик. Ошол жерди чагылдырдык. Экс төрага жанагы жай комитетине жолуктук. Андан интервью алдык. Ал деле бул тарапта болуп чыкты. Азыркы действующий төрагаңызга да жай комитет төрагына жолугуп интервью алып чыкты. Ал деле бул жакта абсолюттуу мыйзамдуу бул талабын талашып атат. Бул жакта как раз анан эми акыркы суроо баары сизде да, шефтерде. Анан ушул жөнүндө кичине бир маалымат берсеңиз, бул жөнүндө сизде маалымат барбы? Толук кандай? Бул маалымат бар. Азыр ушу маселени чечүү жолунда иш алып баратабыз. Кече комиссия түзгөнбүз. Комиссия бир тарап карап, экинчи тарап келбей калгандан жылдырдык. Кийинки чыгып сүйлөшүп, ушул боюнча иш жүрүп атат. Буга чейин дагы азан администрациядан чыкты. Болду, Айжан. О. Айта уланта бериңиз. Бул жерде бул жак менен келишим 24-жылы жылдын айында 24-жылы бүтүш керек. Декабрда бүткөн. Анан бизге арыз түшкөн, жанагы фермерный чарба жанагы азыр бизге тапшырма түшкөн. Ар бир ай өкмөттөн бирден фермер чарбаларды сандан сапатка, жанагы артыкчылыкка оголор эми ошондой тараптан арыз түшкөндөн именно ошол жерде жана короз бар экен. Короздун үстүнөн жана малдарды, аңгус уйларды, эт багытында, сүт багытында бир иш-чараларды өткөзөм деп анан бизде мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан шарт түзбөш керек да. Ошол максатында арыз негизинде жанагы карасак каттоодон, өз ветеринария хизметинен малдары породный койлор чыгып мындай биз анан келишим биякта жайыт комитет менен келишим түзгөн. Мен бул кишини чейин тааныбайм, билбейм, көрбөйм, келишим бүткөн, сурайм, келишим бүткөн. Ал 25-жылы келишим түзүп атат. 24-жылы келишим бүтүп атат. Эми жайыт мамлекеттин пайдалануусундагы жерлер. Анан ошол келишим түзүп бүткөндөн кийин анан ушундай буга чейин пайдаланып келген экен. Бул кишини бизде 16, бул киши эмес, балдар бир баласында, анан дагы эки баласында, бир баласында 8 гектар, бир баласында 8 гектар, 16 гектар жери ошол жылга чейин пайдаланып келген. Анан экинчи жанагы жер бар, onu бүгүнкү да келишим түзүп бердик. Эч ким мехмандык үчүн өзүн улантып бердик, өзү пайдаланып келди. Эми 16 гектар деле кээ бир адамдарда 1 гектар деле жери жок келишим. Анан эми ошо маселе ошол болуп атат дагы. Азыр бир 8 гектар кайсыл аталыш ошол жердин? 5 тал. Ошол ылдыктан бери ошол ар кандай бир маселени чечүүчү жеринен мен 2-3 жол барып келип көрүп. Эми азыр мөөнөтү бүттү, мыйзам боюнча. Мөөнөтү бүткөндөн кийин бул киши бир ай мурун өз бизге заяк бериш керек. Биз кийин майда келип атат. Мөөнөтү бошогон жерлерге биз кимдир кызыктар тарап же болбосо өздөрү 3 айдан бери келбесе значит кызыктар эмес. Анан жанагы эң биринчи артыкчылык болуп атат. Биз мамлекет тапшырма болуп атат. Ошол максатта биз ошол көксерек беле, көксерек фермерный неме бар, ошого келишим түзүп бергенбиз да. Бүгүнкү күнү келишим түзүп берип койгонсуздарбы экинчи тарапта? Экинчи тарапта. Ал мөөнөтү бүткөн да. Жакын 24-жылы мөөнөтү бүтүп атат да. Себеби ал арыз жазып атат. Ушундай фермерный немеге шарт түзүп бергиле. Биздин милдет да. Макул жарайт. Сиздин түшүндүгүңүз бүттү эми. Мен суу берейин ошол эмелер боюнчачы. Жылан мырза. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Азыр буга чейин бул жер жайыт комитетинин төрагасы анан экс жайыт төрагасы, жайыт комитетинин төрагасына Ташиев буларга жолугуп келдик. Булар мыйзамда ал экинчи сиздер бүгүнкү күнү мыйзамдуу договор түзүп берип койгон инсанга караганда бунун мыйзамда укугу бийигирээк деп күч болсо дагы деп айтып атышат. Анткени буга чейин ал жерди арендага алган, эч бир мыйзам бузулган эмес, төлөмү убагында төлөп келген. Бул азыр
Биз милдеттүүбүз деп атат да, буну продлевать этип бергенге. Биз ишкерди колдогондо дагы, бул дагы эми ишкер да, бунун азыр айтуусу боюнча бул ишим ал жерде туристтерди тарта турган туристический аймакка айландырам, ал жерге кредит алганмын. 2027-жылга чейин төлөй турган кредити бар экен. Бул ишкерди колдобой, буну кайтып артка банкрот боло тургандай кылып туруп, башка да бир экинчи ишкерди колдоп. Ана сиз айтып өттүңүз. Анын баягы асыл зат тукум малдары бар экен деп, биз азыр аны дагы барып короого барып чагылдырдык. Бир да асыл зат тукум мал, коюндагы малыннагы көрбөдүк. Ал жерде эч нерсе жок. Ал жерде 10 гектар жерди бүгүнкү күнү ал арендага алып иштетип турат экен. Андан сырткары да кошунасына 8 гектарга кызыктар болуп туруп, кандайдыр жол менен бул уже келишимди алып алыптыр. Бул адилетсиздик го дейм. Бул кодекс, биздин мыйзам кодексинде дагы дегиле мыйзамда көрсөтүлбөсө керек. Арендага алып иштеп аткан адамды чектетип туруп, башка бирөөгө алып берип кой бергиле, ишкерди колдоп да, ишкерди колдогондо дагы ага башка жерди таап берип, шартты түзүп, буларга окшо алар да акча табып, мээнет кылып, ал жерди көктөтүп, айталанса болбойбу, бирөөнүн мээнетин дебелеп депсеп, акча кредитке акча алып ал жерди көктөтүп койсо, ал жерге кызыктар болбойт. Эми бул жерде жанагы айтып аткан малдары бир ветеринарный эмеден чыкканда Эч нерсе жок байке, честно. Мына Жыпарден чакты. YouTube'га чыгат. Эч нерсе жок. Бир да кой жок байке. Бир да мал жок, койлорду асыл зат жок. Жок. Бар бул жакта башка койлор. Ошосу жокто. Анан бизде исан жок, башка жакта деп айтышты. Короосу башка жакта. Бизде азыр бир гана ушу фермерный чар бар, ушул көксөрөк болуп да. Ал жерде малчайыкты жакында келет деп айтты бизге. Ал жалган сүт өстүр малчысы. Эгер анан биз сүйлөшүп, жанагы койлордун эмелери чыкканда, ошондон бергенбиз. Анан биз былтыр сүйлөшүп талашташта жанагы октябрга чейин болбосо келишимди бир тараптуу коюп турабыз деп. Анан бул киши менен 25-жылдан кийин келишим жок, эч нерсе жок эле. Бул киши эме салыгын төлөп коюшууда. Анан булар айтып атат, мен сөзүм башында 16 гектар жер келишимде бар. А бул гектар 32 миң акча төлөш керек жыл сайын. А бул 24 миң тегерегинде акча төлөп жүрөтүн дагы белки нарактагы жерине төлөнүп кала берет деген ойдо төлөп коюшкан. Эми ушундай ызы чуу болуп атканда биз токтогун бир тарап болуп калбасын. Комиссионный департаменттин агрардык башкаруудан Батыр мырзаны, өзүнүн депутаттары менен ветеринардан чакыртып элек келбей калат. Именно ошо ветеринар менен келип тактатып, эгер бизге айткан немеси жок болуп чыкпаган болсо, ол келишимди бузуп туруп, бияк мен уже маселе бир тараптуу чечилип, бул жакта сыртка чечилип калган жери жок. Азыр иш жүрүп атат. Ким бул жака чечилип калат деп. Вот именно, просто сиз эми айрыкмыт, бул жаран сиздин айылдык аймакта да сиз бул ишкерди эле колдошуңуз керек да. Бул ишкерди жана кичине түздөнүп алсы десе, мына ушул ойдо мына жыртык, мына карайм, жөнөкөй жаран бизнесмен эмес экен, бул качты кредитте турат. Мен эми болгондо айтып атам да, сиздер милдеттүүсүздөр го. Бул макул жарандар экен, бул дыйкан экен, туруш ушул экен. Келбесе сиздер чалып, алдыңызда гана жана жер комитетинин төрагасы чалып чыгып, урматтуу атыңыз ким? Данияр мырза. Сиз менен биздин ортодо келишим бар. Келишим убактыңыз бүтүп калды. Мына биринчиси, мына экинчиси. Жок, бул жерде. Силердин мөөнөтүңөр бүтүп атат. Силер мындан ары пайдалансаңарбы? Договорду узартабызбы? Бизге башка тараптан ишкер келип атат. Суранып атат ушул жерди арендага бергиле деп. Мына келишимде жазып турат да. Жай дерестүү мал жай менен мал жайуу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануудан баш тартуу ниети жөнүндө жайыт мөөнөтү бүткөндө 30 күн кечиктирбей билдирүү керек өздөрү. Булар эгерде булар максатын өзгөртө турган болсо, бул киши менен келишим түзгөн эмесмин. Буга чейинки жайыт комитетин түзгөн эми чындыгында эми 24-жылдык бул кишини тааныбайм да. Билбейм о кайда. Эми мындай бир иш жагын тааныйбыз, анан ушунча жер келишим бар экен, мен чындыгында билбейм да. Анан неме Жыпаржа сиз ветадис болуп турган малда бак Көксеректин жанагы парада койлор бүткөнүндө чыккан беле? Ооба. Азыкхана апчылар ал кайсыл жерде, ошол ферма кайсыл жерде жайгашкан? Бар регистрациялар барбы? Чыккан, Ошол фермага баргансызбы сиз, көргөнсүзбү? Асыл тукум малдары көргөнсүзбү? Ооба, атай немелер келип өздөрү бирка басып өздөрү регистрация кылып келишкен. Сиздер барган эмессиз, көргөн эмессиздер. Жок, биз барганбыз, бирка басылган. Кайсыл жерде ал малкана? Азыр муну биз барып тартып келаткан бул инсан жанында салган. Экинчи Нурлан мырза, суроону бул жакка ушундан жооп алайынчы. Азыр сиз мына YouTube каналдачы
Сиздин айтып атат деген сөздөргө кетип калат. Өзү жооп берсин. Сиз эжеге баргансыздар. Көргөнүңүз туурабы? Биз азыр барып келип кайсыл айыл? Жаркыргон 5 тал участка. 5 тал участкасында короо бар экен. Асылзат, ал жерде малчы бар экен. Ал бүт бизге көрсөтүп берди. Ошол жерге сиз баргансызбы же башка жерге баргансызбы? Честно айтыңыз эжеке. Өзүңүзгө карама-каршы келип калдыңыз, жооп берип калбаңыз. Жалган ложный показания, административный жоопкерчиликке тартылгансыз. Өзүңүздү ойноңуз. Чындыкты сүйлөп бериңиз, биз бул жерде бирөөнү карлап келген жокпуз. Болгону адилеттүүлүктү издеп атабыз. Сиз кайсыл жерге барып көрүп келдиңиз ошол асыл малдар, асыл тукум малдар? Ошол жерге барып атайын өзүнүн немелери келип, адамдар келип, могул разрядка кирет, наалы разрядка кирет деп өздөрү бизге белгилеп берген. Сиздер баргансыз. Ошону биз базага киргизбейбиз. Сиз баргансызбы корого? Мен барган эмесмин бирок. Ой, жана барган дедиз. Азыр бар, туура сүйлөңүз эжеке, өзүңүзгө эртең крайний сиз болдуңуз. Чындыкты айтыңыз, болду. Именно Бирок менин жолдошум бар, ошону деметпеген. Сен менин жолдошумдай деди. ветврачпы. Бир киши түшүндү, айлык иштеп ал ветврач. Демек сиз барган эмессиз. Биз ал жерге барып келдик эжеке, чалдырдык. Ал жерде асыл тукум малдын кою дагы жок, уyu дагы жок эжеке. Эмесин, ошолор өздөрү. Эми сизден суранышта. Азыр Сизден сураныш Мирлан мырза, адилеттүүлүк менен обязательно сөзсүз. бул жарандарды какшатпай, булардын кредитин эске алып, булардын договорун эске алып, төлөгөн төлөмдөрүн мыйзамды бузбагандыгын эске алып. Ошол мына азыр жайык кемтинин төрагасы айтты. Кече жыйын өтүптүр, бүт комиссия түзүлүптүр. Эки тараптын бирдей карап чыгып, эртеңки күнү сизге дагы мыйзамыбыз арасында сизге мына чыккандан кийин укуктук эл баа берет, өлкө бийлик өкүлдөрү баа берет. Бул жарандарды сызга сыздатып койбоңуздар. Жүрөгүм ооруйт дейт, сахарым бар дейт. Не койдум? Тем более инвалид, пенсионермин дейт баке. Ушуларды эске алып туруп, мен ойлойм, адилеттүүлүк менен бунун мына мыйзамсыз, мына сиз айтып атпадыңыз, булар келген жок деп. Булар алдыбызга келиш керек эле деп. Булар алдына келген үчүн мынандай сиздин колуңуз жок. 25-жылдан тартып, булардын колунда сиздин колуңуз жок, договор турат. 28-жылга чейин. Буну мен өзүм түзүп берген, мен анткени мыйзамдуу, бунун укугу бийик турат кийинки келген ишке. Мен буну айтып акимиятка бардыгына какшадым деп туруп айтып берди, видеодон көрөсүз. Ушуларды эске алып, сөзсүз түрдө мыйзамдуу буну продлевать этип бериңиздер. Жанагы Мирлан мырза арыз учета тутамын. Фермерлик чарба азыркы учурда замандын талабы тапшырмалар бар тутамын бизге. Атайын бир сандан сапатка бир кооперативтерди, фермерлик чарбаларды уюштуруп ушул боюнча чакырган дегенден ошолордун артыкчылыгы менен биз ошого түзгөнбүз. Эгер ол артыкчылык болгондо маселе жок эле. Ал артыкчылыгыбызды биз далилдеп бердик. Ал жерде дагы бул бир. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп атам, Мирлан мырза. Экинчиси, ошол ишкерди башка жерден мындай жөн эле пайдаланбай жаткан жерден жерди берип туруп колдой бериңиздер. Булар мээнет кылып кредит алып, булар дагы бир нерсе оозурун көрөйүн деген маалда кредит төлөнүп бүт эле учурда эле келип буларды жокко чыгарып, кайта колунда турат договор, мына комитетиңиз айтып берди, төлөмү дагы турат. Урматтуу, мен сөзүмдү жыйтып коеюн. жарайт. Ошол 25-жылдын башындагы нерсени айтып атам да. Ошо жанагылары бүт номерлердин нересинен чыккандан кийин чыкты бүт барды. Андан кийин мен айтып түздүрүп атабыз. Эми булар жана сарайын көргөзүп, мына жерге мал келди, аңгус уйларды жанагыларды алып келем деп, эми азыр ошо негизинде жанагы берилген суракта келбегендиги үчүн азыр сиз айтканда калыс калып, кече өздөрүнө деле айттым эле, мынчалык мен келеди жолу өзү келбей калды, бир тарапта окуп калды. Анан сүйлөшүп, чечүү жолдор издеп атабыз. Бул кишиге сунуш кылдык, эртең ого сунуш кылып, альтернатив жер таап, бул кишиге деле жооп койгон жокпуз. Ордуна да 5 гектар жер башка жерден берейин деп. Неге ал керек болмосо? Эми ал жерди алып, ал жерди пайдаланганга дагы бул кредит алыш керекпи? Жок, кредит албайт. Жана эжеке сиз айтпадыңызбы? Мирлан мырзанын берген убадасын. Ооба. Август 25-жылдын августуна чейин. Ошол жерде мен ошол жерди көрөйүн, комиссионный барып көрөбүз деди. Экөөбүз биз көрөйүн деди. Бул кызыктар болду. Апарып көрдүк, бул жер буга балага караштуу, бул жер бизге караштуу. Бул жерди биз шунча жылдан бери мээнет кылып атабыз. Керек болсо биз жолдошум экөөбүз дагы ремонт кылабыз да, ошо бузулган жерлерди. Чекканы экөөбүз тособуз. Бул плюс атырлап
чөптөргө витамин себет. Макул, ошондо качан эгерде Ошондо асыл октябрда айткан тукум малдары келбесе, жеңи октябрдын 1-инен августтун 31-инен асыл тукум малдары келбесе, жерди автоматически өзүңүздөр кайтарып келишим кылып берем деген. Эркекче сөз. Эркекче сөзүм деп вада сөз берген берген. экенсиз. Азыр 25 мейли август эмес, октябрь болсо деле. Азыр 26-жылдын февраль айы го, байке. Жок, ошондон бери кече чакырсак ол вообще эле байланышпай койду. Вот именно сизге андай ишке эмне керек ол эгерде Бул эми келишим биз жактабы, эми билбейм да, жана вообще эле байланыш жок болуп калды. сөз бересизби? Обязательно. Бул деле менин жанагы маселе. Вот именно. Биз азыр бул чечим аягына чыга элекпиз. Биз ушул жерде эле жергиликтүү деңгээлде эле өзүбүз чечип, маселени алып бүтүрөбүз. Ишенелим. Конечно. Рахмат. Биз кече эле сүйлөшкөнбүз. Менен мен мынандай эстеп келатам. Бул айыл өкмөт деген мына şu биздин Исанов айыл өкмөттө канча киши болсо калыс үстүндө туруш керек. Эми бул биздин атабыз катары да сен буга бер, сен ого бер, калыс туруш керек. Анан бул айтып атат азыр. Кудайдан коркуш керек. Анан кийин Кудайдан коркуш керек да. Барды жер калат бардыгыбызда. 2 метр жерге барабыз. Бул киши айтып атат азыр. Бул киши келбегендиктен бердим дейт. Мен азыр айтсам сөзүмдү факт иштеке жок. Бирок мынада келбегендик, бул майда келди дейт. Мына майга чейинки квитанция төлөнүп атпандан карасам 16-январь печати менен Жалпысынан 16.000 төлөпсүз, жалпысынан биринчи төлөм, бул экинчи төлөмгө. Биринчи төлөмдө сиз 15-январда төлөптүр. 15-январь. 8980. Экинчиси төлөнүптүр 19-мартта. Чындап эле бул байдын жылдын башынан баштап эле сиздер менен жүрүп тур да келип кетип эле. Мен 24 аягы келдим. Жаңы жылдан кийин келдим, туруп мен айтып жанагы келишимде 1.8 эмес да, данаракта жер бар. Буягын төлөп, оягын төлөбөй жарым. Эми Нурлан Мырза, экөөбүз ошо майларда деме сүйлөштүкпү? Нурлан Мырза, мен сүйлөп атам, сен сүйлөгөндө мен бузуп атам. Мына квитанцияны бул азыр алып качып атат. Мынаны нарака которуп аткан, бул мамлекет ушуга жол береби? Мына Кадыров Нуралига квитанция төгүлүп атса, Кадыров Нурмахаммедке кандай өтүп калат? Аты жөнү, буну номерлары бөлөк болуш керек го. Бул нарака өткөрүп койсо. Азыр эми ошол жерди, бул экинчи жериңиз бар дейт. Ол экинчи жер таш, сай, ушул жерди өздөштүрөмүн деп мен тос элекмин, бирок налогун төгүп келатам 4 жылдан бери. Азыр ошол жерди да көрөсүңөр. Ол жерден ишкерлер өзү мына ошону мага күнөөнү шылтап булар. Булар азыр акимат менен чогулуп алып иш кылып атат. Keçe Bahtır komiser gelip bunu sözüsü falan tükündettir. Bu oşol işkerden kurutluyor bular bir neme kılıp algan. Oşon için bular bardığı günün. Bol bolsam men dala bunun jaranımın, ol jaran emes, ol maldı mı tamgasından düşünmegen bala. Şunu kandık koldoydu. Men kıpkızıl buları gelip özüm işkermen, Baksarvasымен kıpkızıl dıykanmın, magazinim yok, soda kılbayım, şu tirilik dıykançılık menен biz. Күйүп ыйлай турган кылып атышат да. Как будто бизди жаш бала тупой катары кылып. Аксакал буйруса үнүңүз жетет деген ойлойм. Мына өзүңүз айткандай ата айыл өкмөт эми сиздердин атаңыздар адилеттүүлүк менен мына комиссия түзүлдү, жыйынтык чыгарып, бир тараптуу болбой, эки тараптан угуп көрүп туруп буйруса. Комиссия ошо адилеттүү болуш үчүн мына ушу жардам берем деди. Мен ойлойм 100% бул тарап болот. Анткени далилдер менен чыгат. Бир да асыл тукум малдын эмеси жок. Нурлан Мырза, адилеттүү болуңуз, такшатпаңыз. Окчан адам экен, сөз бересиз. Илгиз туруптур. Анан бул кишинин биринчисин эмес, мен буга 20 марта келдим. Бул мени Hem köşede boş katan görüp, barın dep koygan günü, mına barın kayakka barsan oşaka var degen günü de o. Hem andayga jol bermek, buyursa. Arızdanım de, men arızdanım de. Kamerada çıldı süylögüm. Men özüm 3 yol alıp geldim, 2 yol alıp geldim. Özün de süylöp apardım. Hazır söz verdi. Hazır söz verdi. Süylöp öyle cürüm, akıleyde. Hazır söz verdi. Niye gelse? Bugün geldim ga o şeyler var. Ne kalsam men kantip süylölüp baram. Naqsanız негизи мына адам мусулман баласыбыз. Негизи өзүңүз мында уже түшүндүңүз да азыр мен айтып көрдүм го, бардыгын далилдери менен. Негизи мыйзам бул тарапта, адамгерчиликти өзү ошо негизи ушул тарапта мындай. Жана түшүндүңүз да сиз. О, адилеттүү болуш бир тарап чечип койбосо бүт
тиешелүү адамдарды чакырып өзүнүн депутаттары менен комиссия түзүп бир тараптуу болуп түздү. Чогуу түздүк да. Ушул жерде комиссиянын мүчөлөрү, айыл кеңеш депутаттары бар экенсиздер. Сиздерди ушулар шайлаган. Элиңердин укугун дөбөлөтпөйлү. Бу жерденчи комиссия кылбайлы бул киши кол коюп койсо бүтө турган нерсе. Өзү бир эле ошол эми ошол киши не кызык болуп атат булар. Азыр экинчи тарап келбептир, буюрса бул негиз болот. Буну жок кылып келбептир. Асыл тукум малы жок экенин далилдеп бердик. Азыр мына сотрудниктер далилдеп берди. Ушунун баарын эске алып туруп, мен ойлойм мыйзамдаштырып, сизге сөз түрдө ал дагы мен дагы бир кызык сөз бар. Bu yerden bu kişiler bunu kolduğunun sebebi buna karap koy. O bayağı malın zoteknik bayağı da atat koşan üçön degen kişi var. Uşuğa ben şu buna kişiler koldoşkan. Asıl tukum malı var da başkada. Şu kişiye var. Bunda söz alsam beni fermer kılayım falan tukum desem sen de fermer oluş için 20-30 angusun asıl tukum uy boluş gerek. Oşon için seni koldoyubuz dedi. Ana meyderdi dedi, tuğanыңды zorga koldoyduk. Artık tekşeri olup da kolday albayım dedi. Bu kişinin bir malı yok, bular koldop koyuşkandı. 400 milyon. Eman jok eken dalilдеп бердик го видеода. Sabırlarızı bütövüzü hükümet şular koldogan. Bırak oşonda tekşertiş gerek. Bular adresi şu tartılatta. Ушул жер тартылат. Adres tartılatta. Негизги интерес адресте сиздерге представлять этип бизде асыл зат койлор бар деп айтканда ал жердин көрсөткөн адреси ушул болуп атат. Биз барып тарткан жер ал жерде мал болуп атат. Ал жердин адреси башка, бул жердин адреси башка. Турабы? Эми азыр ошол жерге көмбөй, муну жерде бар деди. Да асыл тукум. Мына жерде асыл тукум бар деп атасыңар, бул жерде асыл тукум эмес. Бул билбейм, шарт жок го бул жерде. Анал үйдө эч ким жашабайт экен. Ол үй бөлөк кой, мына үй. Мына короонун 80 сотик, мына 20 сотик өзү общий бир гектар немеси бар бу жердикичи. Анан 80 сот деген бирөө документальный полный жасагандагы бул меде сатып алган. Мына короонун үйү башка бирөөнүн атына турат, 20 сотик. Бөлөкпү? Ана шу Адылаканын атына турат. Бул короонун үйү мынабы. Азыр экинчи тараптын аты Медерби? Медер деген ишкер бала азыр мына жерди сатып алып койгонбу? Сатып алып койгон ушул жерде. Ушул жерде баягы гисар коюм бар деп адрес ушул жерде, кинигада ушул жер. Эч нерсе жок, кирип чалдырсаң. Бул кой жашай турган жер эмес да бул, Бизде айыл өкмөт сулерне машинасы менен жер адисин кошуп берди. Барып көргүлө, ал жерде бар депчи. Анан биз эми чалдырабыз да. Мына жер адиси кошо келди. Мыйзамдуу ушул жердин ээси экен. Бул жерде шарт дагы жок. Асыл зат малынын эч нерсеси жок. Наркы атканада ал жер шарт сонун экен, бирок ал жерде дагы асыл зат, асыл тукум малдары жок да. Ал жерде кашек эле жөнөкөй эле малдар. Бул жерге мындай койдун эмеси көрүнөбү? Койдун кызы көрүнөбү? Мен оюма жөнүндө да бош короо бар, ошол жерде отурат деп уктум эле. Мына жерге келсең, мына жерде кисар койлор кантип жашайт? Аны шипурлар, тешик, камчы жанып турат. Ким? Оке. Негизи ушул короону, документке ушул короону каттаганбы? Ушул жерди сатып алган. Ушул жерде асыл зат малдарды карайм деп айтканбы? Бу жерде ушул кисар койлорум бар деп кайтарып жүрдү. Анан мен былтыр күнүсүп кетип, жогору жактан эрте жаңы жайыттардын эртерээк жайлоого чыгаргыла дегенде мен келип айтып кеткем. Чыгарып эмне элдер тополоңдо сөйдүп, күздө келип нелерим олоттош керек. Отколбой калбасын, жайлоого чыгар десем, анан бул Араван жайлоосуна кеткен былтыр. O yerden de talaş kılıp, aravanlıktardı kovalap çıkıp, aravanın jayloosuna çıkıp, aravanlıktardı kovalap çıkıp, o yerden de topolonglulardı kovalap, beşalardı. Жана сиз айтпадыңызбы? Комиссия түздүк, комиссиянын негизинде Нокат районунун ветеринары келип, сиз да ошол жерде айттыңыз. Жогору жакка чыктым, асыл зат тукум мал жок деп айттым дедиңиз. Бул жерге сиз келдиңиз беле? Комиссияга ким келип бул жерде асыл зат тукуму бар деп айтты? Мен ветеринардан тактаган себеби ветеринар буларды полный немеге алат да, себеби деп каттоодо бар болду. Аларда каттоодо бар, бирок в реальности жок деп айтты ошону. Көксерек немесинде асыл тукумдары бар бекен десем, ангус малдарын алып келем деп, неме калган ангустар жок экен, кашек уйлар экен деди. 25 та анан
Канча торпак деди? 27 ушундай торпогу бар экен. Ошо менен 50 канча деди. Анан 49 bu ушундай гисарлар кандай болду десем, гисар мен көргөн элем чоң кой эле өзү негизи. Мен эми гисар менен немесин айырмасын билбей эткем го. Гисар деле ончолук эмес деди да. Ветеринар айтты, бирок катталган 230 кой деди. Мен 230 койго жылда келишим түзөм. Анан онун улактары койлор эмне болду көбөйтабы десем, мен көбөй чоңойтуп кылдап адам деп койгон. Урматтуу Мирлан мырза, биз мына суранычыңыз бойдон сул жемне баштаңыз менен мына жер адисиңизди кечиресиз. Жайыт комитетин кошуп бердиңиз. Ушул жер катталыптыр, мына келдик. Эртең жанакы протоколдун негизинде комиссиялар менен бирге экинчи жолу баягы отурум болот да. Ошол жерде кара адилеттүүлүк менен мына аксакалды колдоп продлевать этип бериңиздер. Мыйзамдуу азыр мына бардык жагын чагдырып келдик. Бул байкенин мыйзамдуу баягы укугун дебелегендей болуп атасыздар да, бунун эмеси даражасы бийик болуп атат. Мыйзамда деле ошондой. Анткени бул буга чейин ал жердин ээси болгон, мыйзам бузган эмес, төлөмүн төлөп келген. Буну продлевать этип берип, ушул ишкерди колдоңуздар, ушул бутка турсун, ушул анан асылзат тукумду булда эле алып келсе болот. Туурабы? Сиздин багытыңыз эмне өзү ал жерде? Менин өзү дыйкан адаммын, багбанчылык менен мал чарбачылык. Ошол жерде мен азыр чөбүн аз-мазалап орам. Мына өзү жайыт комитет билет. Эч канча чөп деле чыгат. Анан мал жайыт бизде жер тарбагандыктан августтан баштап мал камайм. Өзү мал камап, ошо кызыктыгым, ошо. Бизде жер тар. Мыйзамдуу эле? Мыйзамдуу. Анан кийин бул ишкерди мына шу өкмөт дагы, башкасы дагы асыл тукум, бунун койлору мынандай дейт. Мына бул илгиз айтканмандай. Нар жагына бардык, аңгус уйлар бар деди, бу жерде бир да аңгус уй жок. Гисар 230 кой бар деди, адрес аркылуу келдик. Анан бешко королорун билбейбиз, мына жерде адреси жазылган. Мына ушул эми мына коронун акыбалын кара. Бу жерде шарт жок. Айванат менен жашабайт. Мына чыпырларын тешик, тамчы өтүп турат. Мына жерлерин көр, төбөсүн көрсөт. Ушул жерде канча неме болсун? Гисар койлор, асыл тукум гисар койлор болбойт да бул жерде. Урматтуу мекендештер, шуну менен биз аяктайбыз. Биз болгон чагылдырып беребиз. Үнү жетпегендердин үнү жетип калабы деген ниетте ошол Талант Акбулак YouTube каналы аркылуу чагылдырабыз. Калганын эми буйрса Мирлан мырзага, айыл өкмөткө кайрадан, Исанов айыл өкмөтүнө кайрадан келип дагы бир чагылдырганга аракет кылабыз. Кандай болду? Жанакы экинчи отурум. Канча отурум болот негизи? Ушул жумада кечегиде уюштурдук эле, кечеде ал баланы алдыра албай койдук. Алдыра албай келбей койду. Экинчи отурум качан? Ушул жумада болот. Ушул жумада ошол менен жыйынтыктап ушул отурумда мен ойлойм, бул ишкерди колдоп, мыйзамдуу укугун дебелебестен набро жардам берип, айыл өкмөт Мирлан мырза продлевать этип, узартып бериңиздер мөөнөтүн. Акырындык менен ар бир этапта акырындык менен баягы жылы кошулат. Эгер буга чейин 3 жыл болсо, азыр 5 жылга договорду узартып берип, төлөмүн алып, бюджетке акча түшүрүп пайдалансын. Ишкер болуп, кана эми бут пайдаланып эртең байып кетсе, налог төлөнсүн. Налог төлөп, мамлекетке бюджет түшүп, жалпы Кыргызстанга бир пайдалуу иш кылат чыгаттыр деген үмүттөбүз да. Урматтуу мекендештер, ошол YouTube ким Талант YouTube каналына катталып кеттиңиздер. Колдоо коюңуздар. Бул Талант инибиз 80% каттоосуз көрүшөт экен дейт. Ушул Талант YouTube каналына катталып коюңуздар суранабыз. Ассаламу алейкум.